Арваңыздар, ардактуу сүйүктүү көрөрмандар, бул ТВ1 каналы жана иш күнүн кечи долбоору. Сиздер менен кештин кезекчиси мен Эркин Нурбаев болом. Адаттагыдай бүгүнкү 2 сааттык эфирибизде учурда коомдо болуп жаткан маданият, саясат, социалдык тармак, гуманитардык тармак кайсы жак болбосун эң мындай эпкүндүү көңүл чордонуна турган жана биз менен сизди бир аз да болсо ушул ойго түртө турган ойлонуу процессин жүргүзө турган суроолорду беребиз. Ошол суроолорго жоопторду күтөбүз. Биз менен биргеликте болуңуздар. 2 саат бою биз сиздер үчүн. Алдыда Толгон Арзыкеева жана Жеңилбегин аттуу чыгармасы менен музыка белек болсун бизден. Андан соң биздин маектерге көңүл буруңуздар. Баштайлы. Учату бакыт куштай, бир өткөн мезгилин кайрылбайт. Татал турмуш күндөн күнгө бизди сынайт. Ар кандай жалындаган жаш күчтүү кезинде, береке көп кылган аракетиңде, эч талыкпай умтула бер тилегиңе. Ишенимди мезгилде алдырбастан адаштырган сезимге, эч талыкпай умтула бер тилегиңе. Ишенимди сакта, болгон аракетти жумшак, каалаганың сенин самаганың сөзсүз орундалат алдыда. Ишенгенин жеңишке жетесиң, ал күн келет билгин. Ишенгенин жеңишке жетесиң, каалаганың сенин самаганың сөзсүз орундалат алдыда. Жеңилбегин жеңишке жетесиң, ишенгенин тилегиңе. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегибизди баштайбыз. Жогоруда биз сиздерге сөз бергендей, бүгүнкү коомчулук биз эл катары, журт катары кандай процесстерди жашап өтүп атабыз жана мында искусствонун орду кандай? Бул орчундуу суроо кечеки ошол саясий бир көрүнүштөрдө болуп кетти. Анда айрым чыгармачылык тармагында өзүн тааныштырып жүргөн адамдар ушундай бир өкмөткө, бийлик тараптарына ошол арыз каттарын жазып, ошондой иш аракеттер аркылуу өздөрүн таанытуу максатында кылыштыбы деген ойдо бүгүн биз жаш муунду ортого чакырып, анан искусство жана анын бүгүнкү коомдогу аткаруучу ролу жана миссиясы кандай экенин тактап билип, жаштардын тамырын кармап көрөлү. Ал үчүн бизде конокто 705 Егемен театрынын продюсери, режиссердун ассистенти, сценограф Дарина Капарова жана 705 Егемен театрынын жаратманы, режиссеру Чагалдак Замирбеков. Салам достор, куш келипсиздер. Абдан рахмат келип келиңиздерге. Мен бир аз чочуркап кеткениңер болуш керек. Бул кечөөкү болгон окуяга мен бүгүнкү чакыргандарда байланыштырып койдум, бирок муну биз бүгүнкү маектин жүрүшүндө ачыктайбыз. Азыр болсо мен
биздин көрүүчү үчүн балким сиз жаңылык болуп аткандырсыз. Биздин телеканал, ушу биздин студия, биздин аянтча ушундай башкача өңүттөгү көз караштардын аянтчасы деп миссиябызды тааныштырабыз. Ошондуктан биринчиден өзүңөрдү кыскача тааныштырып өтсөңөр, өзүңөр дегенде 705 коому жана ошол эгемен театры жана мастерской деп атпайсызбы, чеберчилик аянтчасы тууралуу кыскача маалымат берип өтсөңүздөр. Кимиңиздер? Чеберчилик аянтчасы 705 биз 2005 жылы ачылганбыз. Бирок 2005 жылы биз жеке топ болуп саналчык. Анан 2-3 жыл мурун биз театрды жалаң театр менен алектенебиз деп чечтик. Анан ошондуктан 2-3 жылдан бери биз платформа болуп иштеп жатабыз. Платформа деген платформа театрга биз ар кандай режиссерлорду чакырабыз, алар ушулар менен иштейбиз. Чагылдак биздин жеке режиссерубуз эмес. Чагылдакты биз чакырып турабыз. Азыр ушундай болуп калды. Чагылдак 2-3 спектакль коюп калды биз жакта. Вот биз башка режиссерлор менен деле иштейбиз. Вот азыр биз Шамил Дыйканбаев деген аябай белгилүү режиссер менен иштеп жатабыз. Анан биздин өзүбүздүн деле режиссерлорубуз бар, Марат Райымкулов деген. Вот, анан Нурлан Аскарович менен деле иштешебиз деп алектенип жатабыз, бирок азыр сүйлөшүп жатабыз. Демек, сиздердики аянтча, эркин чыгармачылык үчүн аянтча, ар кайсы тажрыйбасы бар, ар кандай көз караштагы адамдарды ортого чакырып, бир иштер жаратасыздар. Чагылдак, сиздин ушул 705 менен болгон театр менен болгон иштешиңиз, кызматташуу кандай өнүктө болду, кандай жаңылыктарды алып келди сиз үчүн? Академиялык театр менен ушундай андеграунд элчи, андеграунд багытында театрда иштөөнүн айырмачылыктары жана артыкчылыгын жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи биздин баягы традициондук деп коебуз, башка театрлардын айырмасы бул жерде кичине эркинирээк оюңду билдиргенге жана ошондой эле ар кандай бүгүнкү күндөгү башкача айтканда курч көйгөйлөрдү жана өзүңдүн ичиндеги бушайман болуп жаткан бир нерселерди, башкача айтканда көөрөндөгү бир аз козголгон нерселерди сен башка бир биздин мамлекеттик театрлардан көргөзө албай калышыбыз толук мүмкүн балким. Анан бул жерден кичине ушул жактан өзүбүздүн оюбузду бир айтууга жардам, ошол жагы менен өзгөчө жардам берет айтууга. Башкача айтканда бул 705-те биздин өзүмдүн ичимдеги болуп жаткан ойду мен көрүүчү менен түзмө-түз баарлашып жатам десем болот. Ошонусу менен айырма. Жана Дарин кечиресиз, 705-тин чечмелешин айтып берсеңиз бизге, эмне үчүн 705? 705 деп 2005 жылы ачылганда аябай эме болчу да, аттар бир нерсе билдириш керек деген аябай көп талкуулачу да. 705 эч нерсени билдирбейт. Ушу менен бул эмеде болуп турат кээде. Да, болуп турат. Мен түшүнөм. Иштеген түшүндүрбөйт. Иштеген түшүндүрбөйт. Бирок бир нерсени түшүндүрөт. Да. Себеп караш жашап өттү да. Чагылдак, мен анда мындай башка суроого мен кирип келсем, мисалы, уя спектаклин мен тилге каршы укам, келгенге мүмкүнчүлүк болбой жатат. Мен болот деп ойлойм да, келе алам да дагы. Анан мындай сыртынан таанышып, описаниясын окуп чыксам, эң негизгиси мындай жаңы техника колдонулат, ал жакта вербатим деп атпайсыздар, ошол вербатим мени ичине туюндурат жана эмне үчүн ушундай бир көрүүчүнүн катышуусу менен болуп атат, эмне үчүн бул маанилүү жана кызыгы эмнеде? Эми бул вербатим техникасын колдондук, ал башкача айтканда сөзмө-сөз деп которулат. Бизде жанагы документалдуу фильмдер сыяктуу эле биз документ менен иштейсиң, фактылар менен иштейсиң. Ал жакта бизде донор деген болот. Донор бул мен мисалы сиз менен интервью алсаңыз, мен сиздин доноруңузмун. Ушун ал жактагы уя спектаклдин негизгиси өзөгүн айтып атам. Башка вербатимде мисалы ар кандай ситуацияларды алышат, окуяларды алып, жашоодо болгон. Жашоодогу фактыларды алышат, бир саясий күчтү алышы мүмкүн, балким, же болбосо бир окуяны алышы мүмкүн.
ошол аркылуу ошону башкача айтканда фактылардын негизинде сөзмө сөз жеткирип берүү камтылган. Эми бул жакта өзүңүздөр билгендей эле уя бул эми уядан эмнени көрсө учканда ошону алат. Жана башкача айтканда үй деген эмне? Бүгүнкү күндө менин замандаштарым башкача айтканда терезенин артында кандай ой жүгүртүшөт? Үй деген алар үчүн эмне? Бүгүн биз өзүбүздүн үйүбүздү таптыкпы? Жана ошол үйүбүздө биз канчалык деңгээлде эркинбиз деген теманын үстүндө ушул спектакль коюлду. Анан бүгүнкү күндө биздин кыргыз көрүүчүлөрү деп койсок болот. Биз ошол спектакль коюп атып эле биз көрүүчүлөрдүн психологиясы менен алар кандай эмнени сурап талап кылып атышат деп отуруп башында бизде көрүүчү менен түзмө-түз байланыш өтө азыраак болчу. Анан бул өзүңүздөр билгендей эле пандемия көргөзүп окшойт бир нерсени. Анан бир жандуу бир нерсе. Башкача айтканда көрүүчү менен сүйлөшүп биз ошол көрүүчүнү баягы бизде дубал бар да. Бир дубал бар, ошол дубалды алып салып келиңиз чогуу биз сиз менен сүйлөшүп көрөбүз. Сиз үчүн үй деген эмне? Деген сыяктуу биз көрүүчүлөр менен түзмө-түз байланышка чыкканга туура келди. Себеп дегенде биздин кыргыз эли же болбосо ситуацияларды өзүңүздөр деле байкап жатсаңыздар керек, өтө баягы көп байкабаган кишиге билинбеши мүмкүн, бирок мен үчүн өчө кырдаал, аябай курч мен үчүн. Анткени көрүүчүлөр аябай жабык, анткени өзүбүздүн жашоо турмушубуз бул кыйын учурдабыз. Ошондуктан өзүнүн оюн айтып коюу же болбосо жөн эле ошол жерден кенен отуруу биринчиден материалдык жактан же болбосо башка жактан жетишпей, анан биз баш казан деп коебуз, баш казаныбызды толтуруу, киши руханий жака маани көп бере элеккенбиз. Анан ошол жактан келгенде биз тескерисинче аларды күтпөй, биз ошол спектакль менен балким биз ушуну активдүү алар менен байланыш түзө алабыз дегендин негизинде чыкты. Анан ал жакта бизде спектакльде сценограф Марат Райымкулов менен Малика Умарова алар бизге ошол атайын коридордо болот окуя. Ошол коридордо болгонуна байланыштуу ал өзү пространство деп коебуз, ошол пространство өзү ушундай кылууга башкача диктовать этти десек болот. Көрүүчү спектакльге катышабы өзү? Ичине кирип аралашып кеткенге мүмкүндүк барбы же? Бар. Дистанция. Нет, бар. Анан биздин 705 театрыбыз аябай кичинекей, 20 эле адам батат. Ошондуктан баары деле актерлор ойноп атканда аябай жакын болот көрүүчүлөр менен. Мен эми чагылдакка кошулуп кетет болчумун. Менин оюмча азыркы биздин көрүүчүлөр аябай катышкысы келип жатат деп ойлойм. Мисалы 3 жыл мурун андай болбочу. Биз 3 жыл мурун деле спектакль коюп жүрчүк. Бирок пандемиядан кийин, революциядан кийин биз аябай айтууга сөз аябай көбөйдү. Алар өздөрү билинип эле турат. Ошондуктан биз спектакль коюп атканда жардам берип атабыз десек болот катышканга. Мен азыр актерлор болсо да жакшыраак болмок балким, бирок мен ошо режиссер катары сурайм. Мен актердук составды карап чыктым. Бул белгилүү Гүлмира эже, Гүлмира Турсунбаева, Санат, Эдигей болуп жүрөт. Анан алар бүгүнкү күндө деле негизги ишмердүүлүгү баягы академиялык театрларда иштешет да. Ал академиялык театр деген сөз бул илгертен ошо белки глобустан бери калган көрүүчү кыйкырып айтып берүү, аркы көрүүчүгө чейин мындай бир аз жеткирүү ушундай түшүнүктөр менен. Анан бирок бул аралык кыскарганда актерлор үчүн да жеңил эмес да. Себеп дегенде актердун өзүн тарата турган вайптар бар да, маанай бар да. Анан көрүүчү аябай тыкыз жайгашканда актерлордун ошол спектакльдан кийинки сиз менен бөлүшөт ойлору мененчи. Кандай болуп атат эмоциялары? Сиз режиссер катары кандай кылып ачыктап берип атасыз? Себеби бул чындап оңой эмес. Ооба. Актер болгон күндө дагы адам менен адам жакын киргенде мындай ички пространствого кирген бирөөнү киргизиш өзү оңой эмес да. Оор болду. Гүлмира Турсунбаева өзү айткандай башында аябай бизде көшөгө болуп, анан көшөгө ачылып, анын ичинен чыгып, гүлдөр сунулуп, элдин баары кол кийинип барып, анан ушундай коридордо ойнойбуз, ушундай болот десем таң калды. Таң калып башында бул эмне театрбы же эмне дегенге чейин бардык башында. Анан кийин
процесс учурунда ушунчалык жандуу нерсени өздөрү байкап калгандан кийин ошого сүңгүүгө өздөрү жан дүйнөсү баягы түрткү берди. Бирок ошол сүңгүп жаткан учурда аябай чоң көйгөйлөр болду. Көйгөйлөр өз алдынча, башкача айтканда, бул текст эч ким ойлонуп тапкан эмес. Бул айтылган сөздөрүнүн бардыгы бүгүнкү күндөгү биздин замандаштарыбыз жашайт жана көрүүчү болуп алар дагы келишти. Ошол сөздөрдү айтат. Ошол сөздөрдү айтат. Анан ал сөздөр жөнөкөй сөз эмес. Биз азыр бирибизди укпай, биз үчүн жөн эле өзүбүздүн көйгөй чоң көрүнүшү мүмкүн. Бирок ал жактагы ошол чындап кулак салып, кулак төшөп, акырын угуп көрсөк, алардын көйгөйлөрү чындыгында эле биздин алардын көйгөйлөрү болуп чыгып келип, анан баягы энергетика деп коебуз. Ошол Айсанат Эдигеева айтат, спектакль ойногонго чейин бир жума дейт, анан бүткөндөн кийин бир жума кое бербейт дейт. Эгерде мен кечинде жөн гана текстти алып койсом, алып эле жөн гана окуп, башын эле окуп койсом дейт, мени кое бербейт дейт. Мен түшүнбөй атам, бул эмне деген энергетика дейт. Эми убакыт өткөндөн кийин, балким биз дагы бир жолу кайра ушул документалдуу театрга кайрылып келгенден кийин, балким баягы анализ беребиз. Азырынча бул өтө табышмактуу болуп атат биз үчүн дагы, актерлор үчүн. Алар менен, көрүүчү менен тыгыз байланышта болуу алар үчүн көп деле аябай кыйынчылык туудурган жок. Болгону башында көнүмүш адаттан чыгыш болду, анан эле кыйын болгон жок. Болгону ошол бир өзүнүн кармап турган энергетикасы менен баягы бүткөндөн кийин сөзсүз сүйлөшүүнү каалашат. Эгерде үйгө кетип калса, ал түнү бою уктабай чыгып атабыз, кой бербей атат, түшүбүзгө кирип атат дегенге чейин барышты да. Ошондо мен эми театр жөнүндө сурагым келет, сизден дагы, сизден дагы. Ошондо театр бул театрдын эң биринчи бүгүнкү күн театрдын максаты эмне деп ойлойсуздар? Миссиясы эмнеде? Менин оюмча театр деле эмес, өзү жалпы искусство эң негизгиси бул суроо берүү. Азыркы биз жашап аткан заманда туура суроо бергенге аракет. Үйрөткөн эмес. Эч качан үйрөткөн эмес, суроо берген. Анан ушул биздин заманда кандай суроолор чыгат, биз кандай көрсөк болот? Менин оюмча ушул негизги максат. Суроо берүү. Суроо берүү. Ооба, баягы көбүнчөбүз эле айтабыз, көбүнчөбүз айтышат, театрга келип силер жаштарды тарбиялашыңар керек дейт. Анан бул тарбиялай турган өзүнүн ата энжелери бар, мектеп бар, же болбосо үй бүлө деген бар, ошолор тарбиялаш керек. Биз жөн гана ошол ой жүгүртүүгө бир аз үрөн себеп коюшубуз толук мүмкүн, балким бул дагы. Бирок Даринанын айткандарына кошулам, бул суроо берүү. Менин көз алдым азыркы күндөгү, балким эртең күнү азыр өзгөрүшү мүмкүн. Менин бүгүнкү күндөгү оюм менен театр аркылуу мен өзүмдүн оюмду бөлүшүү. Суроо берүү же жооп берүү, балким кээ бир жерден. Өзүмдүн ойлорумду бөлүшүү. Бүгүнкү көрүүчү менен. Бул биз түшүп аткан нерсе абдан маанилүү. Мен азыр силерге ошол жанакы өзүңөр эле алып келип койдуңар да, тарбия деген сөзгө азыр коомдо белгилүү себептерден аябай көп тарбияга болгон запрос аябай чоң да. Кайсы тармактары бар, өзгөчө чыгармачылыкка алар ателенер өзгөчө. Биз ушу кино менен биздин балабызды тарбиялык маанидеги кино тарткыла, тарбиялык маанидеги спектакль көрсөткүлө, китеп жазгыла деп айтып атышат да. Бирок адам баласынын тарыхы көрсөтөт, чыгармачылыктын тарыхы көрсөтөт, акыркы 100 жылдык тарыхты ала турган болсо, бул ар дайым бунт, бул карама каршылык, бул бир нерсе менен макул болбоо да. Анан бирок коомдук запрос андай эмес. Кантип жашап атасыңар? Ишиңердеги бунт бул кичинекей 20 кишилик аянтчада болсо, анан ошол бунтту эртең күнү бир чоң сахнага же балким масштабын чоңойтууга аракеттенип болгондо кара каршылык күчтөргө дуушар болосуңар да. Ишиңерден бушайман болосуңар, биздер кандай жатып алып, эмнеге андай эмес депчи. Как справляетесь? Эмне кылабыз бул нерсени? Кантип атасыңар дейм да, негизи акыбалыңарды сурайын деп атам. Менимче искусство всегда алдыда жүрөт, менин оюмча, ойлордо делечи. Ошондуктан азыркы биз көрүүчүлөргө
ориентир кармасак, бул менин оюмча кичине туура эмес. Анткени сиз айткандай эле кичине көрүүчүлөр биздин көрүүчүлөр аябай күчтүү деп айта албайм. Ошондуктан аларга теңелгенге туура эмес менин оюмча. Билбейм, биз чалда канча жашап жатасың, кыйналбай элесиңби? Ошондо Дарина айтып атат да, биздин көрөрман дейт. Мен сизди цитата кылып атам, биздин көрөрман дале күчтүү эмес, күчтүү деген сөздүн астында Эми критический мышление жок. Бул чын эле, менин оюмча бул нормалдуу, анткени бизде театр көп деле жакшы эмес, негизи эле. Бизге баары адамдар ойлошот, театрга келип мен эс алам деп. Бул эс алган эмес, бул ойлонуу, аябай. Бул да эмгек. Да, бул деле эмгек. Ошондуктан адамдар азыр эле көнүп баштады. Ошондуктан мен деп аябай азыр нары айта албайм да. Азыркы этапта менин оюмча биз өзүбүз менен күрөшүп жатабыз. Өзүбүз менен да. Өзүбүз менен. Азыр мен Даринанын цитатасын алайын менен жарнамага өткөрүп берейин. Бизге конокто 705 Егемен театрынын продюсери жана режиссеру Чагалдак Дарина конокто. Бул жаш чыгармачылык багыттын өкүлдөрү айтып атышат. Бүгүнкү көрүүчү ойлонуу процесстерине кириптер эмес, ойлонгусу келбейт, дале даяр эмес. Биз аларды ээрчишибиз керек. Биздин өз жолубуз бар дейт. Мундан наркы маекти улантабыз сөзсүз. Биз дагы жамбагабыз да. Ошон үчүн бизде азыр жарнама. Анан соң кайра студияга кайтып келебиз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кеч кезегибизди улантабыз, достор. Бүгүн биз маданият, искусство тууралуу сүйлөшүп атабыз. Себеп дегенде күндөмдө мындай маселе бар. Кечээ күнү маданият тармагында иштеген адамдар негедир саясий айдынга кирип, ушул жогорку ушул посттогу президентке чейин кат даттануубуз менен кайрылып, ошондон кийин бир канча саясатчылар дагы суракка чакырылды. Анан менде мындай суроо пайда болду да, эмнеге маданият адамдары ушундай илгерки Советтер Союзуну деле көрбөдүк беле, алар бири-бирине ушинтип кат жазып атып эле, анан бири-бирин жок кылып бүткөндөй эле да. Сөздүн ачыгы, эч ким тарынбасын, бул тарыхый факт. Анан ошо боюнча жаш муун да, жаңы багыт дале көпчүлүккө кирбесе дагы, бирок ошо өзүнүн деңгээлинде ойлонуу процесстерин толгоп жаткан Дарина Капарова 705 театрынын продюсери жана Чагалдак Замирбеков Егемен театрынын режиссеру келип отурат бизге. Мен ушу досторубуз менен бүгүнкү күндөгү искусствонун максаты, мааниси жана аткара турган функциясы дейли, милдеттенмелер эмнеде дегенде, тарбияда болбошу керек деген ошо биздин сиздерден протест уктум. Ошону биз уланталы, ошол ойду Чагалдак. Анан ошо жарнамага чейинки ойду улантып берсеңиз. Анда тарбия болбосо эмне анда? Башкача айтканда, алардын ой жүгүртүүсүнө гана, жогоруда айтылгандай эле, ой жүгүртүүсүнө бир аз болсо дагы башкача бир ойлорду тартуулоо. Балким сиз менен мисалы бир жол бар. Биз бүгүн баарыбыз тең ушул эле алалы ушул жактан чай ичишибиз керек. Мен ушуну ала турган болсом, балким мен көрүүчүгө сунушташым мүмкүн. Балким туруп кофени ичип көрсө башкача болот. Балким. Мисалы ушунусу менен эле ой жүгүртүүнү бир аз алмаштыруу. Анткени биз отуруп көбүнчө комфорт деп коебуз, ошондон көнүп калганбыз да. Ооба. Ошону балким ошол ой жүгүртүүнүкүн айтып атам. Ошого бир аз ой жүгүртүүгө эле балким жардам берүү, же болбосо ага өзүнүн оюн толуктоого берүү. Ошондой болуп калат го. Анда мен бир аз баягы философиялык ой жүгүртүүнү бир аз узактайлы да. Анан 705 театрынын эл аралык кызматташуу тууралуу сурагым келет, Дарина. Мисалы, бул театр мен ойлойм, Алматы шаарында, мисалы, жакынкы Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанды ал жак ишин акыбалы оорураак, бирок ал жакта да жок эмес, мен билем. Ушундай кызматташуулар болобу? Себеп театрда негизгиси баягы бири-бири менен кириптери болуу, тажрыйба алмашуу, бири-бири менен сүйлөшүп туруш керек да. Өзгөчө могул Борбор Азия, централдык Борбор Азия чөлкөмүндө эркиндиктер маселеси, адамдын өзүн чагылдыруу, мунун баардыгы бир чоң пласт маселе. Ошондуктан бул түз театрга деле, киного деле, саясатка деле баардыгына көз каранды да. Ошол тармакта кандай? Достор барбы?
достор бар, жакшы эле. келип турушабы бул жака? Келип турушат. Коллаборациялар? Бизде ооба биз бардык адамдар менен театрдагы сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Академиялык театр болсо деле же эгемендүүлүк театрлар менен деле сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Например, Артишок Казакстанда, Жас сахнада Толган мырза иштеп жүрчү, аны менен деле жакшы сүйлөшчү. Трансформа деген театр бар, Бункер, Илхом деген театр бар. Бардык алар бизди билишет, биз аларды билебиз. Биз азыр аябай тыгыз байланышыбыз деле азырынча жок. Бирок бири-бирибизди билебиз, сүйлөшөбүз, бир нерсе болсо чакырабыз. Биз июнда биз Москвага барып келдик. Аякта Мирхольд деген центр имени Мирхольда. Ал жака барып келдик, алар менен деле таанышып келдик. Менин оюмча тааныштар жакшы эле бар. Айтайын дегеним, мисалы театрда бизде ушундай бир дагы түшүнүк бар. Кайсы кесип болсо, ошол кесиптин диплом алып жүрүүчүсү болуш керек, мисалы окуш керек ошол тармакта деген түшүнүк бар. Мен муну жакшы да жаман деп айта албайм. Силердин театрыңарда адамдардын баягы түзүлүшү кандай? Алар сөзсүз ошону окуп бүткөн адамдарбы же Мен кандай куралып калдыңыздар дейм? Менин оюмча бул биздин театрда вот Чагылдакта диплом бар, 2 диплом бар. Менде диплом жок. 2 диплом бар. Менде диплом жок. Менин жанымда иштеген адамдарымда деле диплому жок. Анан мен аябай такыр кошулбайм, диплом бар болуш керек. Менин оюмча даже бир режиссер, арт-критик, театральный критик Марина Давыдова деген бар. Мен анын китебин окуганмын. Ал айтат, кантип режиссураны, как спектакльды кантип үйрөтсө болот, кандай койгонучу. Аны үйрөнө албайсың. Аны техникаларды сен жөн эле китеп окуп деле биле аласың. Бул техникадан эмес, бул ой жүгүртүү. Сен эмне айтканын билиш керексиң да. Сөз болуш керек. Айта турчу сөз. Айта турчу сөз болуш керек. Рахмат. Эң негизгиси ошол го дейм, айта турган сөзүң, анан ал азыркы биз баягы сөзүңүзгө аралжы. Азыркы биз жакында бизде дагы бир премьера болот. Ал премьерада бизде ал жакта профессионалдуу актрисалар эмес, биздин бүгүнкү күнүбүздөгү жаштар десек болот, жаш кыздар бүгүнкү күндөгү Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга өздөрүнүн ойлорун бөлүшүшөт. Мисалы алар ойношот, ырдашат, бирок аларда диплом башка бир кесиптин ээлери. Башка эле кесиптин ээлери, актерлор эмес. Менин оюмча бул нерсе чек болбош керек. Эгерде адамдын айта турган ою, бүгүнкү күндө ошол жана ой керек болуп атпайбы? Эгерде ою жок эле, жөн эле бизге эгерде шоу керек болсо, анда бул башка. Бирок бүгүнкү күндө театрдын максаты шоу эмес. Биз элди салдырып же көңүлүн көтөрө албайбыз. Менин оюмча. Бул өзүнүн кандайдыр бир орду бар го деп ойлойм. Ошол ордунда албетте анын ичиндеги коллективдин ойлору, жанагы башкача айтканда эмнени бүгүнкү күндө алар сезип атышат. Баягы граждандык өздөрүнүн позициясы деп коет го. Ошол керек го. Өздөрү эмнени сезип атат, үй бүлөдө эмнени сезип атышат, ошонусу өздөрүнүн сезгени аябай маанилүү. Жана албетте бизде баягы актердук чеберчиликте же болбосо булар өзүнчө бир этаптарга бөлүнүп кете берет. Мисалы, биз кимдир бирөөнүн жашоосун айтабыз. Ал жакта сөзсүз анда бизде профессионалдар болгону жакшы. Актрисалар, актерлор болгону жакшы. Алар башкаларга караганда баягы оюндун ыкмасын биле алышат. Оюндун ыкмасындай ойной алышат. Бизде эгерде профессионал эмести алып келип ошол эле оюнду бере турган болсоң, ал чын жүрөгү менен ошол оюнга кирет. Бирок экинчи күнү башка оюнду тартуулап берсең, бүгүн мындай ойнойбуз. Бүгүн силер үчүн жашынмак оюн дей турган болсок, алар кечээки оюнун кайталап ойноп коюшу мүмкүн. Ошонусу менен профессионалдуу. Техникалар керек. Техникаларына келгенде ошол керек болуп калат. Эми бул да билем да, биз аны четке кага албайбыз. Ооба. Демек, мен азыр силерди коллаборация тууралуу сүйлөшкүм келип турат, себептен мындай
бүт дүйнөдөгү технологиянын жаңылыктарын бардыгын карасак эле бардыгы эле бири бири менен бириккенге жана иштешкенге аракет кылып атышат. Мурдакыдай институционалдык жабык эмес да эшиктер. Улам бир изденүү, улам таанышуу да. Эми ошол 705 аянтчасы ошол коллаборациянын бир аянтчасы катары өзүңөрдү да тааныйсыңар да, туурабы? Мен оюмча чалдык менен иштеп аткан бул коллаборация, анткени биз 705 биринчиден современное искусство деп аталчак мурда. Азыр как раз театр менен и уя спектаклинде мен оюмча көрүнүп эле турат, анткени уяда академиялык театрда келген адамдар, биз такыр алым эмеспиз, экөөбүз коллаборация болуп атабыз. Ошол мен оюмча эң негизги коллаборация биздин. Анан еще мурда биз жалаң орусча койчук, азыр кыргызча, орусча деле аракет кылып атабыз. Биз мурда деле ойлончук кыргызча коюш керек, бирок биздин топто көп адамдар кыргызча сүйлөбөйт. Ошондуктан бизге деле кыйын болчу. Чагылдак келип, кичине бизге кыргызязычный аудитория көрүүчүлөрдү деле тартып келди. Ошого чоң рахмат негизги. Анан мен оюмча коллаборация биринчи коллаборация Кыргызстандын ичинде болуш керек. Эң негизгиси. Мен оюмча биз ушуну азыр кылып жатабыз. Анан башка мамлекеттер менен, даже Орто Азиядагы, мен оюмча ал кичине кийинки этап. Боло турчу. Да, боло турчу. Мен оюмча ушусу эң негизгиси, менин сөз айтканым, биз өзүбүздүн элибизге караш керекпиз биринчи очередь. Көбүнчө адамдар айтышат, мен Москвага баргым келип атат, мен Европага баргым келип атат, мен биякка гастроль болгум келип атат. Мен оюмча бул кичине туура эмес. Анткени биринчи как освоить именно Бишкекти, даже Кыргызстанды эмес, биринчи Бишкекти, анан көрөбүз. Мына Чагалдак эки окуу жайда окуган экенсиз, эки диплом бүт театр режиссура жана актерлук эки тараптан. Анан силер болсо мындай бир аз эң баш, эркин, андеграунд балдар да. Анан силер менен сиздин өскөн төрөлгөн жериңерден баштап өскөн шартыңар, окуган мектебиңер эки башка, такыр башка линияда узап, анан бир убакта бир жолдор кесилишип биригип атат да. Ушул кесилишкен жерде бири-бириңерге болгон эң негизгиси кызматташуу, биринчи ишеним да. Ошол ишенимге кандай жол менен жеттиңиздер? Бири-бириңерди мындай чытташып, ыкташып, бул эмнеге кандай бул кыргызча деген ошол процесстер кандай болду? Канча убакыт талап кылды? Жана мындан ары дагы мындай башкача айтайын, бири-бириңерди байыттыңарбы? У вас есть ощущение того, что вы наполнили друг друга, дейт го? Биринчи сен айтчы. Ошол кызык болуп атат. Мага деле кызык болот. Жакшы суроо экен. Эмне болду эле мен келгенде? Мага кызык болот. Биринчи Чалдак келгенде вот кыргызязычный деп кое берейинчи, туура эмес болот го, бирок айтып берейинчи, вот кыргыз киргиз болот да. Чагылдак кыргыз болгондуктан биринчи келгенде аябай сылык да Чагылдак. Ушусу кыргыздарда бар, ушусу эң негизгиси мага жаккан жери бар. Аябай сылык адамга билбейбиз да бири-бирибизди, ошондуктан сый, бири-бирине сый мамиле кылат. Ошондуктан мен оюмча мен шаарда өссөм деле, мен оюмча Чагылдак менен менин үй бүлөм шарттары бир эле болчу. Ошондуктан биз башында эле жакшы дос болуп калдык. Ошондуктан көп деле мындай эме болгон жок да, бирок байыткандан кыргыз тил, мен жакшы кыргызча сүйлөп калдым мурдакына карагандачы. Анан менин оюмча кыргыздар өзү мага ушусу жагат, аябай мындай инстинктивно сезишет да, айтышпайт. Эркек балдар. Эмпатиясы жогору бар. Эмпатиясы бар, бирок интуитивно иштешет да. Орусчалыктар көп сүйлөшөт. Мен ушундай кылам, ар бир сөзүн айтат. Мен мындай кылам, мен мынтип ойлодум, тигинтип ойлондум депчи. Чагылдак аябай инстинктивно айтпай, кыргыздар болот го, былтый эле бир нерсе кыла беребизби? Ушундайбыз да. Анан ошондуктан мен кичине эме болуп калдым. Кайрачы сезип калдым. Жакшычы. Вот иногда мынтип көп деле сүйлөгөнгө эме жок,
Кереги жок экен, кереги көрсө. деле жок өзүчү. Сезиш көрсө көрсө сыр да бул да, кичине мынтип, да, особенно театрдагы адамдар аябай эме болушат, чувствительный болушат. Ошондуктан Сезим да, сезим чагылдак аябай ушуну жакшы үйрөттү, кыргыз тилди. Анан менин оюмча кичине мындай режиссер, мен башка мурда башка режиссерлор менен деле иштегенмин. Чагылдак менен такыр башкача иштедим. Анткени чагылдак аябай мынтип өзүнүн ичинде кармап турат баарын. Ошондуктан бир четтен кичине кыйын, бирок бир четтен жакшы, анткени аябай ачык чагылдак. Өзү иштегенде аябай ачык иштейт. Өзү как сказать, аябай открытый. Открытый. И бир нерсе сунуштасаң деле эме кылат да, алат. кабыл алат. Рахмат чагылдак, рахмат. Жакшы үйрөткөн жок кыргызча көрдүңүз. процесстебиз да. Кечиресиз, кыргыз тилим чын эле жакшы эмес. Вот, сен айтайын биз жөнүндө. Буга чейин мен дипломдук спектаклимди мамлекеттик спектакль театрда койгом. Ал жакта эми бул бир аз темасы биздин мамлекетибизге кичине жакпаган тема болуп калышы мүмкүн. Алып кетсе чоң алып кетет. Алып кетсе Богославский деген. Жок, Жуту? Девки. Девки деле койгонсуз. Экөөнү тең эле айтайынчы. Дипломдук жумуш. Ага чейин Дмитрий Богославскийдин Девки спектаклин койгом. Девки. Ал болсо бир аз сызычы жаралаган. Бир аз анткени ал жакта биздин бүгүнкү күндөгү бир башка бир жолдо иштеп жүргөн кыздар туурасында. Айсана, Танара ушулар. Ошолор жөнүндө болчу. Аны бизде көбүнчө мен аны мамлекеттик театрда кое албайт болчумун. Себеп дегенде ал жакта сөгүнүүлөр бар болчу. Кичине билем аспект. Эстедиңиз, мисалы ушундай нерселер. Ал жактан кыйын, алар кабыл алган жок. Экинчи дипломдук спектакль, бул преддипломный болчу Девки. Дипломдук спектаклим болсо Олжас Жанайдаровдун Жут спектакли болчу. 1930-33 жылдарга чейин болгон Казакстандын дагы ачкачылык жут, улуу жут окуясындагы анан бүгүнкү күн менен аябай актуалдуулугу менен бүгүнкү күндө болгон окуя эки окуя бири-бири менен кесилишет. Ошол туурасында болчу. Бизге бул аябай үндөш ал тема. Бирде үркүм болгон, ошол туурасында болгон үчүн ай балам, бул теманы кичине кое турат окшойсуң дегендей болуп калды окшойт. Андан ары жүрүп кете алган жок. Анан ошол учурда эмне керек? Кичине бизге воздух керек. Кичине жыт керек дегендей эле. Анан бул жака келсем, аябай ойлорубуз биргелип, ачык, анан ойлонгон адамдар, мага көбүнчө бир аз ойлонуп, анан сүйлөшүп кеткен адамдар менен көбүрөөк тил табышам. Башында баары менен жакшы болушум мүмкүн. Талантам, бирок ой жүгүртүп, андан ары сен менен канчалык деңгээлде пикирлешип боло алат, ошол маанилүү экен да адамга. Анан ошол мен оюмча ушул жактан таптым го дейм. Анан бул жерде көбүнчө мага аябай жакшы мамиле кылышты, ачык, баардык жактан колдошту. Баягы жаңы эле бүтүп келсем, анан баягы колдоолор болду, жакшы. Азыркы күнгө чейин колдоп атышат. Чагылдак, сиз дагы бир жолу ошо басымда эки окуу жайыңызга жасайлы, преддипломдук, дипломдук жумушту. Баса Девки бир аз эме жаса болгон, хайп болгон. Бар бир аз түшүп калды да. Негизи мындай темалар көбүрөөк керек, коркпош керек. Ал башка сөз. Анан мисалы сиз 75-те жүрөсүз да. Жүрүп биякта журулушуп, таанышып, ал жакта эркиндик, жерди жетип алып, оонап болгон чармач адам нени кааласа ошол бар деп айта алам. Мен түшүнүп атам. Анан сырткы дагы дүйнө бар да, группалаштар бар, курсташтар бар, агайлар бар, эжелери бар. Алар дале өздүк жолунда. Биз да аларды күнөөгө албайбыз. Башкача болгон депчи. Бирок ошол мен Чагылдактын көз карашы менен айтайын дегенде, эки дүйнөнүн ортосунда болуш мындай кыйынчылыктар жаратабы же тескерисинче бул жакта гана барып сиз да ал жакка ташып барганга аракет кыласызбы? Алар кандай кабыл алат? Чагылдак бул тентек болду, бул укпасып бала болду, бул беркилер менен кошулуп кетти, бул не то болуп баратат деген. Андай деле болгон жок. Андай деле аябай
тескерисинче алар дагы балким ошону каалап жүрүшөт. айтып атышабы ошо? Айтып атышат, ошол эле өзүмдүн мастерим Шамил Дыйканбаев ар дайым айтып жүрөт, ушундай жолдор менен жеткен жакшы болот деп. Ооба. Өзүнүн баягы пикирин, ой пикирин, өзүңдүн коркпошуң керек. Азыр жаш кезде коркпой сынып алыш керек, көбүрөөк жаңылыш керек дейт го. Анан жаңылып көп нерсени көрүп алсак, анан кийин болсо кичине отуруп алып, бирөөнү мындай кылбай эле коелу дегенге туура болот го деп көбүрөөк сын өзүңдүн оюңду айт ар дайым ой деген өзүңдүн оюңду айтып аягына чейин тур дегендерди колдоп келишет. Анан бирок өзүм унутуп калдым, аябай өзүм театрым укса таарынат го. Мен болсо өзүм Арсен Өмөрбаев атындагы Бишкек шаардык драма театрында актер болуп иштейм. Азыр деле ошол жакта иштейм. Ал жак мага бүгүнкү күндөгү ички дүйнөмө бир азыктанууну ала алам. Эки жакты бөлүп коюуга болбойт, экөө окшош эле. Болгону менин оюмду бир аз ачыгыраак бул жактан айта алам го. Ал жактан дагы кандайдыр бир деңгээлде баягы ойлонуумда бөлүктөр болот да. Бул жактан ойлонгондо мен ал жактан эркинмин, а бул жактан мындай эркинмин дегендей эле. Жакшы. Менин оюмча 705 мынтип санасы болбойт. Биз башкачабыз, биз эркинбиз, силер эркин эмеспиз деп антип айтканга менин оюмча такыр туура эмес. Анткени биз соединить, наоборот, бириктиргенге аракет кылабыз. Анткени диплом барбы жокпу баары бир. Бунт үчүн 30 жыл иштебейби, как аябай ачык жөн эле площадка болгонго аракет кылабыз, бөлбөй. Ооба, башка кишилер келсе дагы колдошот ар дайым. Өнүгүүнүн эң негизги өлкөсү бул ачыктык деп. Менин оюмча туура багытта. Анан биздин убактыбыз бүтүп калды. Үчөөбүз божурашып отуруп, эң негизгиси мен бүгүнкү ушу чакырганым себеби ошол жаңы деп эле коелучу, бул жаңынын баары эскинин кайталанмасы да. Ооба да. Ошол да, анан ошон үчүн болгону мындай башка альтернативалык спектакльдер бар, альтернативалык ой жүгүрткөн адамдарыбыз, жарандарыбыз бар деп мен силерди толук ишендирип кете алам. Биздин көрүүчү да өзгөчө көрүүчү, аз санда болушу мүмкүн, бирок ушул ойлонуу жолунда жүргөндөр да. Ойлонуу негизи эң чоң привилегия деп эсептейбиз. Ошондуктан ишиңиздерге ийгилик болсун, чыгармачылыкта чачырагыла, оонагыла, жыгылгыла, тургула, баскыла, жаткыла, айткыла, көбүрөөк катуураак кыйкыргыла, коом силерди уккандай болсун. Биздин эшик ар дайым сиздер үчүн жана сиздердин жагымыңар үчүн ачык, достор. Рахмат. Конокто 705 эгемен театрынын продюсери, режиссердин ассистенти, сценограф, кыймылдаткыч мотор мен Дарина Капарова жана Чагалдак Замирбеков ушул театрдын режиссеру болду. Уя спектакль болуп атат. 705 деп эле Instagram баракчасына кирип балдар башкача кандай эле студия жок. Арт групп 705 кирип ошол жакта жаңылыктарын алып туруңуздар. Биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, давайте жакшы спектакльдерди көргүлө. А биз эфирди улантабыз. Силер үчүн кыскача сюжет. Бул кинематографиянын тарыхы. Көрүп койгула. 20 кылымда кино эң популярдуу искусство болуп калды. Кино термининин грек тамыры бар. Белгилүү болгондой, бул чындыгында кыймылдуу сүрөттөрдү жаратуу деп аталат. Бул түшүнүк көркөм сүрөт искусствосунун түрүн камтыйт. Анын чыгармалары образдардын кыймылы аркылуу жаралат. Бүгүнкү күндө жыл сайын көптөгөн кино тасмалар чыгат. Бирок кинонун качан жана кантип пайда болгонун баардыгы эле биле бербейт. Ошондуктан биз бул макалада кыскача тарыхый маалыматтарды сунуш кылабыз. Кино ойлоп табуунун тарыхынын башталышы кино тарыхы 19-кылымда башталган. Бирок сүрөттөрдү тартуу ыкмасы катары сүрөткө тартуу кылымдын ортосунда кеңири жайылган. Тартуу жана репродукциялоо үчүн жапкычтын төмөн ылдамдыгын колдонуп сүрөткө тартуу керек. Бирок 1870-жылдары тиешелүү фото эмульсиялардын түрлөрү пайда болгондон кийин да кино дароо пайда болгон жок. Азыр айдан ачык көрүнгөн ыкмаларга жана технологияларга режиссерлор бир нече убакыттан кийин гана келишти. Пионерлер кинофильмдерди жазуу, ойнотуу тутумдарын түзүүгө көптөгөн аракеттерди көрүштү. Бул жараянга Томас Эдисондун өзү да катышкан. Бирок анын технологиясы жалаң гана жеке көрүүгө багытталган. Ошондуктан
ал жетиштүү ыңгайлуу эмес деп эсептелген. Бул ийгиликтүү натыйжага жетишүүгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Люмьер бир туугандар натыйжада дээрлик бүткүл дүйнө жүзү боюнча француздар бир тууган Луи жана Люмьерлер кинону ойлоп табышкан. Алардын технологиясы кыйла ыңгайлуу деп табылып, анын жардамы менен экранда аз эмгек жумшап, кинотасмаларды тартуу жана көбөйтүү мүмкүн болду. Бул алардын ийгилигин алдын ала аныктады. Бир туугандар Люмьердин аппараты кинематограф деп аталган. Алгачкы жолу 1895-жылы кинонун элдик демонстрациясы көрсөтүлүп, ал ойлоп табуучулардын мекени болгон Францияда, Парижде өткөн. Бирок кинонун расмий туулган күнү 1895-жылы 28 декабрда болуп, анда Гранд кафедеги легендарлуу Капучино бульварында биринчи коммерциялык кинотасма болуп өткөн. Сессиянын жүрүшүндө кыска метраждуу фильмдер көрсөтүлүп, максималдуу убакыт 1-2 мүнөттү гана түздү. Биринчи мындай фильм жумушчулардын заводдон чыгышы. Бирок көрсөтүлгөндөрдүн ичинен эң атактуусу белгилүү поезддин келиши тасмасы. Экранда композиция ушунчалык жылып, кинотеатр эмне экендигин азырынча билбеген көрүүчүлөргө поезд залда отурган адамдарга бараткансыйт. Ошондо ал ушунчалык реалдуу көрүнүп, көрүүчүлөргө чоң таасир калтырды. Чындыгында бир туугандар Люмьер кинону ойлоп тапкандан кийин дагы бул кинонун өнүгүшүнүн чыныгы башталышы болгон эмес. Алар технологиянын негизги милдети хрониканы жазып, тарыхты ушундай жол менен кийинки муундарга сактап калуу деп эсептешкен. Кимдир бирөөгө таптакыр кызыктуу нерсе жана кадимки көңүл ачуудан башка эч нерсе жоктой сезилди. Джордж Мелистин киносу бир тууган Люмьерлерден тартылуу жайылгандан көп өтпөй, Джордж Мелис киного кызыга баштаган. Ошол учурда ал француз театрларынын биринде иштеген. Дал ушул Джордж Мелис кинонун бардык мүмкүнчүлүктөрүн жогору баалаган адам болду. Ошентип Мелис сахта менен иштегендер үчүн ресурстарды кеңейтип, биринчи жолу сценарийлердин негизинде ар кандай кинотасмаларды жана техникаларды колдонуп фильмдерди тарта баштады. Ошентип, чындыгында анын кинотасмалары менен көркөм фильмдердин жана анын тарыхынын өз алдынча көркөм өнөр катары өнүгүүсү башталды. Мелистин эң белгилүү жаратышы кинонун классиги деп эсептелген Айга саякат тасмасы. 20-кылымдын биринчи 10 жылдыктарында авторлор акырындык менен убакытты көбөйтүп, сюжеттик жүрүштөргө ар түрдүүлүктү киргизишти. Коомчулуктун киного болгон мамилеси өзгөрүлүп жатты. Анткени алгач ал көңүл ачуу катары гана кабылданып келген. Бирок кийин кино чындыгында искусствонун жалпы таанылган түрлөрүнүн бири болуп калды. 1908-жылга чейин Европада көркөм фильм түшүнүгү пайда болгон. Андан ары өнүгүү 1910-жылга чейин Францияда бардык фильмдердин болжол менен 70% тартылган. Кийин алар муну Германияда, Улуу Британияда жана Америка Кошмо Штаттарында жасай башташты. Эгерде алгач убакыт 15 мүнөттөй гана болгон болсо, кийинчерээк алар 1 саатка созулган кинотасмаларды тарта башташты. Ал эми Гриффиттин Улуттун жаралышы тасмасы 3 саатка созулду. Америкалык кино индустриясы 1920-жылдары түптөлө баштаган. Голливуд тутумунун стандарттарын продюсерлер орнотуп, акырындап директорлорду алдыңкы орундардан сүрүп чыгышты. Ошентип, атайын тандалган сценарийлерди сатып ала башташкан продюсерлер андан кийин алар фильмдерди тартышкан. Ошондой эле алар режиссерлорду тандап чыгарышкан жана алар түздөн түз эмгектен тышкары атактуулардын арасынан актерлорду тандоо менен алектенишкен. Эфирибизди кайра уланталы, ардактуу көрүүчүлөр. Буга чейин мына 705 эркин театрынын жаратмандары коноктолду эле. Алардан Кыргызстанда, Бишкекте 2010-жылдан бери ушундай бир маданий иш-чара болуп келатат. Быйыл 11 жыл болду фактически. Бирок юбилейдин 10 жылдыгы өткөрүлүп жатат. Кайсы юбилей десеңиздер, бул Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү деген кыска метраждуу тасмалар фестивале. Кайрадан досторубуз менен таанышабыз. Бул СНГ, Балтия жана Грузия мамлекеттеринин катышуусу менен болот. Бул фестивалдын уюштуруучусу, жүрөгү кыймылдаткычы мен ардактуу досум Чолпон Идрисова, арт-директор фестивалдын, жана эл аралык меймандарыбыз бар. Алар Андрей Светлов, Белоруссия катышуучусу, жана Антон Рюмин, Латвия мамлекетинен келип атат. Антон бул жакта,
Ой, Андрей. Андрей. И Антон. Ребят, добро пожаловать еще раз, на самом деле. Спасибо. Спасибо, мы рады супер вас. рады. Я безмерно рад, что мне получилось вас все-таки выудить. Я понимаю, что времени у вас очень мало у нас в стране, но у вас программа, и вот еще раз добро пожаловать. Я сейчас, пожалуй, начну с Чолпон. Чолпон, сізден баштайлық рұқсат болса. Біріншіден ушул 10-чу юбилейлік фестивальдің өзгөчөлүктөрү, кимдер катышууда, кандай оорчулуктардан өттүңүздөр жана биздин коноктордун маанайлары кандай болуп атат? Буюрса, маанайлар жакшы, ушундан баштайлы. Өзүңүз айтып кеткендей эле 10-чу фестиваль өтүп жатат. Буюрса, кичинекей юбилей. Быйыл биз ушул юбилейди, фестивалды биздин мамлекетибиздин юбилейине да арнап коелу деп, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арнап. Ошондой эле өзүңөр билгендей эле кыргыз киносу дагы 80 жылдыгын белгилейт быйыл. Ошого да арнап кетип жатабыз. Мындан тышкары Айтыш фонду биздин негиздөөчүбүз Садык Шернияз агайыбыз төптөгөн коомдук фонд 20 жашка чыгып отурат ал дагы. Ушул юбилейдин баардыгы биригип калыптыр, анан биз ойлонуп анан быйыл буюрса ушу жакшы жашаганга арнап биздин фестивалды дагы быйыл сентябрда өткөрөлү эртерээк деп чечтик. Өзүңөрдөй билгендей эле мурунку фестивалдарыбыз Чыңгыз Айтматовдун төрөлгөн күнүнө арналып келчи. Быйыл болсо ошо биздин эгемендүүлүккө арнайлы деп чечтик. Маанайлар жакшы, даярдыктар жакшы. Буюрса азыр 3-чү күн фестивалыбыздын өтүп жатканы, тасмалар көрсөтүлүп жатат, залдарда көрөрмандар көп. Алар да келип өз добуштарын берип, өзүнө жаккан тасмаларды колдоп кетип атышат. Быйыл болсо эл аралык конкурска бизде 14 тасма тандалып алынды. 14 мамлекеттен буюрса. 14 башка мамлекеттер. Башка мамлекет. Балтия, Грузия. КМШ мамлекеттери, Балтия жана Грузия. И ал эми улуттук конкурс болсо быйыл 12 кыргыз режиссерлорунун тасмалары катышып жатат буюрса. Ошол. Эң сонун. Демек, дээрлик бардык мамлекеттер катышуусун билдирип келип атышат. Анан мен Андрейге кайрылгым келет, анда болсо. Андрей, еще раз вас приветствую. Андрей, вот вы в который раз у нас в стране, получается? Первый. В первый раз. Ну, традиционный вопрос. Как прилетелось, как приземлилось, как ваше настроение? Что вы уже успели увидеть, посмотреть того, что вы не могли увидеть, например, там, ну, сейчас благо есть интернет, и когда вы едете в какую-то страну, вы примерно какими-то эскизами накидываете, что вот примерно Кыргызстан это вот страна таких-то, страна гор, да, там, страна этого фестиваля. Вот как вам наши люди, и что вы для себя открыли, что-то новое за эти 3 дня? Ну, наверное, я в первую очередь отмечу людей, потому что горы, озера, это всегда можно оценить, почувствовать какое-то это место, но всегда ты обращаешь внимание на людей. Я много путешествовал, и, естественно, делали мое путешествие не просто города, маршрут какой-то, а именно люди. И встречая хороших людей, их гостеприимность, ваша гостеприимность, это самое главное, и она здесь на очень высоком уровне, за что я вам очень благодарен, и мне очень приятно, и из-за этого мне хочется вернуться еще сюда. Вот. Будем вас ждать, но пока еще не прощаемся, пока вы с нами. Антон, вы, так понимаю, тоже в первый раз? Да, я тоже первый раз. Вот с ребятами, которые приехали к нам вот из Беларуси, вот у нас Из Кавказ, Грузии, Грузия, Азербайджан. да? Вот вы с этими ребятами как-то были ранее знакомы? Нет, мы тут стало вообще площадкой? все познакомились первый раз. Как вам знакомство? Вообще отлично. Мы тут как большой СССР. Да, мы тут все супер подружились, и очень такая атмосфера. Ребята из фестиваля создали супер такую теплую атмосферу, и вообще такое ощущение и от Киргизии, от этого, от Бишкека, и от фестиваля очень теплое. Мы сегодня уже говорим, нас постоянно кормят. Вот. Да. У нас есть такая привычка. Да, это очень дружелюбно. У нас есть такая привычка. Ну, ребята набрали чуть-чуть. Хорошо, я думаю. Это хорошо, это хорошо. Я сейчас хотел бы как бы немного развернуть фокус в сторону самого фестиваля. То, как вы смотрите это. Я надеюсь, вам получилось посмотреть фильмы ваших новых друзей. И в целом, вот нашему фестивалю, как бы его какая-то маленькая часть, нашему фестивалю в этом году 10 лет. Я сейчас хочу начать этот фокус с вас, Чолпон. За эти 10 лет мы смотрели очень много фильмов, мы познакомились с кучей друзей из стран бывшего
постсовок, да, в целом. Что изменилось в картинах? Что они пытаются нам рассказать, эти авторы, эти создатели, и куда сдвигается фокус создателей? Что они хотят нам рассказать? Что же, наверное, кыргыз тилинде, да? Кыргыз У нас тилинде. эфирный кыргыз. Негизи эле жыл сайын баягы биздин фестивалга келген заявкалар өсүп, кызыгуу да артып келет. Буга далил баягы заявкалардын саны жыл сайын өсүүдө, буюрса кызыгуу дагы көп. Башка өлкөлөрдөн дагы баягы мурунку келип катышып кеткен катышуучулар, биздин досторубуздун тасмалары бар эле, биздин жаңы тасмалар бар эле, жөнөтөлүчү деп өзлөрү кат аркылуу байланышып же телефон аркылуу байланышып, тыгыз байланыштабыз, катташып турабыз. Бул да болсо бир кандайдыр бир маданий байланыштын чындоосу, жана ушу фестивалдын максаты ишке ашып жаткан белгиси. Анткени өзүңөр билгендей эле фестиваль бул эл аралык катнашты, маданий, ушу кинематография жаатында катнашты бекемдөө, чындоо. Анан ушундай жыл сайын заявкалардын өсүп турганы буга да болсо бир жакшы көрүнүш да. Анан албетте жыл сайын тематика дагы ар кандай болот. Бирок азыркы учурда ушу жаш киночулардын тасмаларында баягы социалдык темалар, социалдык өзгөчө көйгөйлөр туурасында, ошону менен катар баягы эки адамдын ортосунда мамиле, ата эне болобу же үй бүлө болобу, ошолордун ортосундагы мамилени чагылдырган тасмалар көбүрөөк десем жаңылышпайм. Быйылкы фестивалга менин байкашымча көбүрөөк даректүү тасмалар келип түшүүдө. Даректүү тасмалар өзүңөр билгендей эле бул чын окуя, жашоо турмуштан алынган окуя, кандай болсо ошондой көрсөтүлгөн тасмалар. Ошондой тасмалар көбүрөөк басым жасады быйылкы фестивалда. Буга себеп балким ушу даректүү тасмалардын азыркы дүйнөдө болуп жаткан орду актуалдуу. Анткени режиссерлор ошо жашоодо чын окуяларды чагылдыргылар келип, баягы кызыгуу көп да. Ал эми бул биздин улуттук конкурсту айта алам. Даректүү тасмалар азыр катышып жаткан тасмалардын арасында даректүү тасмалар көбүрөөк. Ал эми эл аралык конкурста баягы заявкалардын арасында көбүрөөк көркөм тасмалар көп экен. Учурда азыр ошо 10 чакты көркөм тасма эл аралык конкурста, 4 тасма, даректүү тасма, ал эми улуттук конкурстун жарымынан көбү ушу даректүү тасмаларда. Даректүү тасма көбүнчөсү биздин жергиликтүү балдарыбызда басымдуулук. Мүмкүн болсо аз бир жарнама болсун, ребята, у нас сейчас короткая рекламная пауза, потом мы кайрадан кайтып келебиз. Конокто бизде ошол Белоруссия же Латвиядан Кыргызстанга конокко келген кино жаратмандар жана Чолпон Идрисова, ошол Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү фестивалынын арт директору. Досторубузга көңүл буралы, азыр жарнама. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кыргызстан кыска метраждуу тасмалар өлкөсүнүн кыскача баягы кесиндисин көрдүңүздөр. Мен жогоруда айткандай, бул фестиваль Кыргызстанда быйыл 10-чу жолу өтүп жатат. 10 жылдан бери биздин өлкөбүзгө байма-бай ушул мурдакы КМШ чөлкөмүндөгү Грузия жана Прибалтика мамлекетиндеги досторубуз, кино жаратмандар келет. Өзүңөр түшүнүп тургандай, бул адамдар жөнөкөй адамдар эмес, алар өзүнүн өлкөсүндө, ошол чөлкөмдө болуп аткан кайсы бир көйгөйлөрдү, же аларды шыктандырган, же ил аткан, же жан дүйнөсүн бош койбогон темаларды тартып келишет. Кино ар дайым адамды бир гана күлкүгө же ыйга салбай, аны ойлондуруу процессине дагы чөмүлтөт да. Анан ошол боюнча мен Андрей жана Антон менен сүйлөшкүм келет. Друзья, вот только что нам удалось пару фраз так высказать по поводу того, что же такое сегодня короткий метр, какую миссию, вам кажется, оно исполняет и почему это важно. Потому что здесь вот один кинокритик казахский пишет, что киноискусство умирает, и оно остается только в Тибете, или там Шамбала как раз таки. Вот сейчас мы поедем на Шамбала смотреть. Шамбала — это место силы в Тибете. И в Киргизии пишет наш казахский, может он просто там. Киргизы, казахи вообще братья, очень похожие народы. Вот ваше мнение, ребят, неважно, кто начнет. Что такое киноискусство сегодня, если коротко, можно будет вместить свои мысли, и почему в нем имеет место короткий метр, почему это важно?
Ну, потому что мы, тот, кто снимает короткий метр, наверное, есть опытные режиссеры, которые снимают короткий метр. Но они уже понимают вкус, скажем так, наверное, полного метра, где они могут рассказать больше. Кто-то понимает вкус денег, наверное. Мы пока еще, скажем так, не знаем этого, но уже стремимся к тому, чтобы снять полный метр. Не потому что там финансы, а потому что там можно рассказать немножко больше. Больше Погрузить, пространства для выражения. да, больше погрузить в историю, больше погрузить в персонажа, о котором ты рассказываешь. Только поэтому, пока что, на данный момент. И почему это ты сравнивал искусство и культуру? Да. Здесь Мгм. автор. Для меня очень важна культура. Почему? Потому что мне, например, интересно, как живете вы и какая культура у вас. И сейчас так получается, что культура как будто культура как будто просто стирается, особенно в кино. Все стремятся делать так, как модно. А моду кто-то один задает, и все, и она нравится, и, соответственно, чтобы зритель шел, чтобы зрителю нравилось, они соответствуют Некие шаблоны. некому шаблону, да. И поэтому, наверное, присутствует какая-то культура вот здесь у вас, и мы стараемся в то же время показать свою культуру, потому что я в том числе очень хотел, и в своем фильме я по факту это старался делать, потому что это моя культура, я в ней как бы нахожусь, и культура — это, наверное, еще вот такой важный момент, это то, что ты сам прожил. Иногда получается так, что ты пишешь сценарий для того, чтобы зритель его посмотрел. Понимаешь? Это, то есть ты такой надеешься на то, что вот, я сделаю по шаблону, потому что тому зрителю понравился тот фильм, значит, по шаблону я создам, и получится такой же хороший фильм. Но от такого же хорошего фильма людям не надо, и мы часто об этом забываем, потому что мы становимся на место там непонятно кого и создаем по шаблону эту работу. Поэтому для меня очень важна культура. А Очень искусство — это уже, мне кажется, как раз-таки и есть то, что ты выдаешь и свое прожитое, понимаешь? Вот это искусство, то, что ты сам создаешь, а не создаешь по шаблону. Классно. Андрей, вот я по поводу культуры, вот сейчас я хочу и вам, и поделиться со зрителями. Вот недавно, год назад в Беларуси, вот, из той страны, где вы прибыли, проходили очень большие протесты. Мы не будем обсуждать сами протесты, это абсолютно другая плоскость, но я хочу вот одну картинку. Мы все запомнили эти протесты одной картинкой, когда люди сняли обувь и встали на скамейки, тем самым выражая протест. То есть это было очень, очень сильно зашло, что вот совсем недавно, 31 августа, культуру, да. 31 августа мы отмечали День независимости в Кыргызстане, в Бишкеке. И у нас вот до сих пор есть остро стоят вопросы по поводу там мусор после себя люди оставляют, такие бытовые. Это же тоже часть культуры. И вы не поверите, у нас проходил парад в честь независимости, и наши люди сняли обувь и встали на скамейки. Это прям вот сфотографировали, и оно прям очень сильно разлетелось. И я просто когда поздравлял со своей странички с независимостью, сказал, что за 30 лет, возможно, мы добились того, что вот люди начали снимать обувь и вставать на скамейки, чтобы повыше просто. Это же тоже культура. Причем она, вот я уверен, что она веет оттуда. То есть дело даже не в Белоруссии, не в Латвии, не в Грузии. Но дело в том, что культура, они вот срабатывает, есть контакт. Да. И это классно. Я немножко не о той культуре говорю. Я понимаю. Да. Я то, что между нашими странами все равно Есть сегодня контакт. больше пространства для того, чтобы смотреть друг за другом и проявлять культуру именно в таком выражении. И это классно, на самом деле. И вот о том же, или просто я вот Антону то же самое. В вопросах искусства и культуры. Культура опопсела, да, вот пишет автор. Как бы культура Окей. без искусства, искусство без культуры, это, в принципе, они такие две стороны, одно без другого, мне кажется, и существовать не может, и не существует, как бы. Единственное, что, может быть, да, сейчас на фоне, особенно на фоне развития стриминговых платформ, все больше и больше требуется контента из-за появления
разных аппликейшенов, которые генерируют контент. И раньше контент такой, как кино, как полный метр, короткий метр, его создавали для того, чтобы в человеке там какие-то чувства, когда он посмотрит фильм, и он найдет себя там в этом фильме. А сейчас само понятие кино и вот контент, оно немного смешалось, и поэтому сейчас очень много именно контента генерится, в том числе и кино, как бы. И больше всего это, конечно же, касается полного метра. И короткий метр, как раз, о чем вы говорите, он здесь остается таким оплотом андеграунда какого-то, где можно себя больше выразить, можно чуть-чуть экспериментировать, и не опираясь на кассы, и в принципе... Но что касается культуры, мы, в принципе, в любом случае развиваемся и идем, и нужно оставаться культурным, как мы только что говорили, да, о скамейках, и это немного такие, да, наверное, разные, но они параллельные линии, идущие, но Показатель. мы должны, наверное, быть во времени, здесь и сейчас, и, в принципе, стараться на этой площадке, которая сейчас у нас есть, генерить какой-то, контент и фильмы, которые действительно будут что-то весить в мировом обществе. будут Как раз продвигать таки нас. о контенте. Антон, Андрей, сегодня мир, в котором мы живем, в котором мы оказались, он называется гиперподключенный. То есть с самого утра, как только мы просыпаемся до нашего ночлега, мы один клик, и ты в совершенно иных пространствах. И вот среди вот этой мощи, наваленности такого контента очень важно остаться самим собой, да, не потерять свой почерк, не потерять свою идентичность. В этой идентичности все, и культура, и нация, и самовыражение. Как вы считаете, в таком гиперподключенном мире, когда вся мировая движуха, да, скажем так, борется за внимание зрителя, какова роль именно авторов? То есть таких создателей, потому что, например, вот есть на Ютубе контент, его смотрят там миллион, очень много миллионов. А есть суперфильм, на который понимаешь, вообще что не он идут. там, он просто зарабатывает, да, то есть это научпоп, неважно, то есть контент. А есть контент, который смотрит 300, 400, 500 тысяч человек. Ты думаешь, слушай, чувак, а кто это смотрит? Но когда ты просто начинаешь понимать, кто это смотрит, это как раз таки те люди, которые и двигают этот прогресс. Они не обязательно на сцене, их не обязательно должно быть видно. Каково место автора в сегодняшнем мире гиперподключенности? Давай, Антон. Поразмышляем. Да. Каково место автора? Автора и исполнителя. Автора чего? Вот, Автора такого контента, который... Контента ты имеешь в виду? Да, контента, который... Еще раз, какого Мало- места его? Или... Какого его места, да. Почему? Мы говорим о людях, которые генерят контент, который что-то будет стоить, или мы же Вот говорим есть, да, о контенте мы для говорим YouTube? о том, что есть авторы, Да, в да, нашем классическом понимании, есть контент-мейкеры. Вот, Понимаете? окей. И вот какого места автора? Как бы не размоются ли эти границы, не станет ли этих Но авторов? мне кажется, они как раз сейчас и размываются. Мгм. Как вы это И- оцениваете? Хорошо, плохо или это пока безоценочно, пусть идет как идет? Это как некий шаг в нашем развитии. Я не считаю, что это как бы деградация, скорее это новые реалии, в которых вот мы должны все вариться. И приняв это все, мы на базе этого сможем сделать что-то совершенно космическое, возможно, которое будет там через 10 лет. Мы сейчас все попривыкнем в этом всем. Контент-мейкеры и авторы, возможно, они смешаются, но все равно останутся художники, такие, которые могут, не знаю, как-то воплотить свою мысль, которая будет затрагивать многих. И также контент-мейкеры и авторы, да, скорее всего, мне кажется, это все чуть-чуть смешается. Очень близко. Да, очень близко. И не стоит, я думаю, этого пугаться. Оно нужно быть, не знаю, здесь и сейчас и делать свое дело. И это, наверное, самое важное. Ваше мнение тоже. Мой дедушка говорит, что ему нравится вальс, классическая музыка. И он терпеть не может новую музыку. Он говорит, что это не музыка. А для меня это музыка. Да. Он, к сожалению, не смог принять тот факт, что что-то идет вперед. Да. И мне кажется, что, как Антон сказал,
чем быстрее мы это поймем, чем быстрее мы это примем, что контент-мейкеры это по факту тоже авторы, пускай не настолько глубокие порой, но мы должны принять этих авторов и понимать, что у них есть своя линия, а у нас своя. Мы, возможно, порой хотим зайти глубже, чем просто контент-мейкер. Контент-мейкер — это глаза, просто глаза. Здесь первая такая, да. А автор — это душа. То есть, проходя, автор проходит через глаза и заходит еще глубже. И поэтому будет, наверное, очень просто все-таки даже сейчас и впоследствии отличить контент-мейкера от автора. Классно. Вот про глаза и душу это очень как бы четко, точно было сказано. Про музыку я недавно осознал такую мысль, что не существует молодежной музыки. Есть музыка нашей молодости. Музыка, которую мы слушали, вот она была молодежной для нас. Для кого-то сейчас это просто архи старо. И к чему я вот спросил, потому что вот Чолпон у нас является арт-директором. Она очень много путешествовала по миру, 10 лет вот тоже в этой теме. Сейчас я вот к авторам фестиваля хотел бы обратиться и задать такой вопрос. Чолпон, как вы думаете, қандай ойлайсыз сейчас вот на кыргызском? Қандай ойлайсыз? Вот мына четверкөлік достар айтып атат, контент-мейкинг, дүйнө өзгөрдү, чындап эле. Эми ошондо давайте взглянем как на ретроспективу 10-летнюю историю нашего фестиваля. Как вы думаете, настал ли какой-то момент для того, чтобы, апгрейд, next step, следующий шаг, что-то новое, открыться, я понимаю, что это короткий метр, что это как раз таки площадка, когда вот Антон, не знаю, друзья, Грузия, Армения, Кыргызстан, мы общаемся, пытаемся найти что-то новое. Это классно, вот как площадка для встреч, это классно. Фестиваль сам, органика его будет меняться? В какую сторону, если да? Нет, фестиваль не будет меняться. Эмне себептен өзгөрбөйбүз? Биринчиден, кыска метраждуу тасмалар менин оюмча өз актуалдуулугун эч качан жоготпойт. Бул формат бизге керек. Жана келечекте да керек, себеби кыска метраждуу тасмалар менен авторлор трамплин өйдөкү кийинки этапка, кийинки чоң тасмаларга жол ачат өзүнүч. Ошондуктан бул формат жашай берет, жана боло берет, жана бизге керек. Дүйнөдө өзүңөр билгендей эле аябай көп кыска метраждуу тасмалардын чоң кинофестивалдары бар. Ошол эле Клермонт-Ферранд, ошол эле Аберхаузен, ошол эле чоң жанагы класс А фестивалдарынын дагы Канн, Берлинале, Венеция алардын дагы өзүнүн атайын бөлүнгөн ушул кыска метраждуу тасмаларга арналган секциялар бар. Бул эмне себептен бар? Анткени бул да керек, демек өзүнүн орду бар жана актуалдуу. Мен айтып өткөндөй эле өзгөчө бул жаатта жаш киночуларга чоң кандай десем жардам жана бул баштапкы биринчи кадам кино дүйнөсүнө. Жана Антон айтып кеткендей, бул эксперимент. Эң сонун эксперимент. Эмнеден эксперимент? Анткени автор балким аябай жаш, балким өз идеясын, өзүнүн стилин, өзүнүн имиджин ушу кино жаатында издеп жаткандыр. Балким азырынча изденүүдө кандай стилде тартсам болот, кандай темалар мени кызыктырат көбүрөөк. Жана ушул кыска метраждуу тасмалар ушуга да чоң жардамын берет да, чтобы человек мог понять, вот, что для него, какая тематика ближе, да, чтобы уже пойти к большому кино. То есть ошон үчүн мен ойлойм, кыска метраждуу тасмалардын орду бар чоң кино дүйнөсүндө жана өз баалуулугун эч качан жоготпойт деп. Ошондуктан биздин форматтагы боло бермекчи бул фестиваль дагы ойлойм көп жылдар бою өнүгүп, өсүп, өткөрүлүп турат. Балким биздин даже жакшы пландар бар болчу, жылына балким 2 жолудан өткөзөбүз деген. Ошондуктан алдыда чоң ушундай пландарыбыз бар, балким жайында жана кышында кылып 2 жолу өткөзүп коюшубуз да мүмкүн кийинки жылдары. Сон Чолпон, биринчиден куттуктайм, 10 жылдык юбилей кут болсун. Анан экинчиден Андрей менен Антонго дагы ыраазычылык билем. Спасибо большое, ребята, что
нашли время в таком графике. Надеюсь, что еще завтра они тоже будут, ребята. Боишься? И только послезавтра они разлетятся По разным странам. в свое Ой, пока маленькое не хочется об путешествие. этом, да. Я надеюсь, что те дни, которые вы провели в нашей стране с нашими людьми, дадут вам какую-то информацию, что-то для размышления, какую-то пищу. Мы будем вновь и вновь рады вас видеть. И вот как гласит надпись на Андрее, важно оставаться человеком. Друг. Да. Важно оставаться человеком. Где бы... Кстати, Чингиз Айтматов тоже когда-то говорил, важное для человека это всегда оставаться человеком. Не то, что важно, он же сказал, нет, самое что он- сложное. Да, самое сложное, для да. человека каждый день оставаться Человеком. Да. Очень Будем кстати. встречать каждый рассвет и будем оставаться всегда человеком. Друг, Да. вы наши друзья, мы всегда на связи, ребят. Встретимся через несколько мгновений. Я подъеду к вам на премьеру Шамбала, фильма да. «Шамбала. Место силы». Спасибо. И мальчик Шамбала, это же мальчик с факелом. Да, да. Ну там И плюс, Артур Агай там две символики включил. да. Шам означает с кыргызского языка это свеча, которая горит, и бала это мальчик. Ну и тибетская там версия уже более глубокая, философская. То есть там два смысла очень Там очень интересно. в одном названии, да. Так что мүмкіндіктен пайдаланып сіздерді Шамбала кино таспасын көріп кеткенге де шақырамыз. Артықбай Сүйіндіков Қырғыз Республикасының эл артисти өзінің ушундай жашоо болгон тажрыйбасын ретроспектива кылып тарткан экен, агайды колдоп келели. Анан Андрей Светлов Белоруссия, Антон Рюмин Латвия жана Чолпон Идрисова бул бирдиктүү ынтымактуу Кыргызстан кыскаметраждуу тасмалардын өлкөсү командасы болду. Спасибо большое, ребята. Увидимся. Спасибо. Спасибо. Увидимся. Азыр мен сіздерге көңүлүңүздөргө чыгармачылык кантип жана кандай жолдор менен адамга анализ кылганга жардам берет деген бир 4,5 мүнөттүк кызыктуу биз ойлойбуз сюжетти көңүлүңүздөргө сунабыз. Кабыл алып коюңуздар. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Жогоруда көп болуп кеттиңиздер, андеграунд, башкача бир багыттагы ой жүгүрткөн спектакль койгон 705 театрынын балдары келип кетти. Андан соң Беларусь жана Латвия мамлекеттин досторубуз келип кетти. Ал эми азыр болсо биз көңүлүбүздү, фокусубузду Бишкектеги, Кыргызстандагы чыгармачылык чортондордун бири болгон ушу Чуйков атындагы мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын жашоосуна мына окуу жылы башталды. Алардын пландары жөнүндө кандай ойлор менен кетип атат, балдардын маанайы кандай. Ушул тууралуу Болотбек Жунушев, ушул окуу жайдын жетекчиси конокто келип отурат. Болот агай, рахмат келип бергениңизге. Сиздерге рахмат үчүн чакырганыңыздарга. Ишиңиз кызуу жүрүп жатат, түшүнүп атабыз. Окуу жылы кандай башталды сиздер үчүн? Быйыл канча окуучу кирди, кандай пландар менен кирип жатасыздар? Жыл планын чийилди, жазылды деген жалпы бир маалымат берип кетсеңиз. Эми бизди кийинки учурда кубанта турган нерсеси жакшы болуп аткан бул эми атат. Баягы 90-жылдарды караганда жана 2000-жылдын баштарына караганда экономикалык жактан бизде кандайдыр бир туруктуулук пайда боло баштады. Экономикалык, саясий жактан туруктуулук пайда болуш керек. Себеп дегенде элдер эми кайрадан өнөргө боло турган кызыгуусу артыла баштады. Бул абдан жакшы көрсөткүч болуп саналат. 90-жылдары бир убактарда биз өзүбүздүн окуу жайыбызга абитуриенттер тарта албай кыйналчубуз. Билесиңер да, кыйынчылык заман болуп атканда тамак ашка тыйын жетпей аткандан сен сүрөттөр тап бийлейсиңби деген мамиле болбоду эле эл журтубузда. Ошол себептен биз балдардын арасынан жакшы мыктыларды тандап алып алганбыз. Эптеп тапшырса экен, окутса экен деген калган күндөр болгон. Азыркы бүгүнкү күндө бизде тандоо каты жакшы болуп атат. Абдан жакшы болуп атат. Балдар мартен мынакей быйыл болсо бизге мамлекеттин тарабынан 59 орун берилген. Бюджеттик орунга бекер окутулат бизде. Контракт жок. Жакшы жери. Өнөр адамына контрактты киргизиш бул өтө кыйын болуп калат. Себептен жөнөкөй карапайым элдин арасында таланттуу балдар, кыздар бар. Алардын окушу кыйын болуп калат. Мамлекет тарабынан мындай колдоо көрсөтүлүп, бүгүнкү күнгө чейин бюджеттик орундар берип аткан биз үчүн чоң утуш болуп атат, эл журтубуз үчүн, мекен үчүн. 59 орунга 300ге жакын бала келди. Эң мыктылардын арасынан тандаганга мүмкүнчүлүк болуп калды. Болгондо да жөнөкөй балдар, кыздар келбей, уже даярдыгы менен келип атышат. Ушунча тартып атайын көнүп аттык деп. Анан эң кызыктуу нерсеси баягында педсоветтин көрүп таң калып аябай күлдүк. Окуу жылы башталгандан алдын этек 90%га жакыны кыз балдар келип атышат. Сүрөт тартканга. Болгондо живопись отделениесине келип атышат. Мындай болчу эмес эле. Эркек балдар саны азайып, күндөн көп бизде кыз балдар көп келип атат. И бул бир четинен да жакшы нерсе. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, Айсулуу Тыныбекова
бизде качан эле кыз бала күрөшүп эле десек, эми биздин баягы мамлекетибиздин намысы сорогон биздин мактаныч болот атпайбы? ооба. Такыр ошондо өнөр тарабынан да кыз балдардын дагы аябай жигердүү катышуусу биз аябай кубанта турган бир өзгөчөлүк болот. Бирок буга чейин пандемиянын аркасынан бизде жарым-жартылай онлайн системага өтө албай кыйналдык элек. Быйылдан баштап мынакей көптөгөн мугалимдердин баары тең вакцинациядан өтүп, быйыл ушу үмүттөнүп атабыз. Эми оор күчөп кетпесе, мурункудай эле салттуу түрдө сабак жүргүзсөк, бизде көп баягы жакшы утуштар болот го деп атабыз. Ошого аябай үмүттөнүп, азыр жакшы иштеп атабыз. Балдар кыздар аябай таланттуу келди. Тим эле баары тең бир нерсени үйрөнгүсү келишет. Талпынып келип атышат. Талпынып келишет. Бул бизге жакшы. Анткени баланы баягы байланган иттей болуп араң үйрөнүп турса, мугалимдерге да бизге кыйын болот. Өздөрү сурап атканда бул аябай кубанат. Мугалимдер оотур сабак берген аябай жакшы шарт түзүп берет да. Анын үстүнө көркөмдөр эми баардык эле билим мындай жандуу берилген жакшы деңизчи, бирок көркөмдөргө ого бетер жакын керек, контакт керек. Агай, устат жана шакирттин ортосунда тыгыз байланыш болуш керек, энергетикалык байланыш болуш керек да. Тартышат, өздөрүн чагылдырат дегендей. Биринчиден, кыздардын келип атканы мени абдан сүйүндүрөт. Бул кайсы бир деңгээлде коомдогу аң сезимдин, мындай эски дегенибиз менен жаман эмес, бирок эскиде калып бараткан ушу шаблондордун өзгөрүшү го деп атам да, баягы жакшы жашаган экен. Анан бүгүнкү 21-кылым агай. Биз интернетке байланып калдык. Телефон аркылуу кирдик, башка дүйнөдө, башка аламда, башка жаңылыктар менен бүт ушундай бир маалыматтык чоң чордон казанда кайнап атабыз да. Аны менен катар сиздерге бүгүн быйыл келип аткан балдар кыздар аң сезимде башкача балдар. Алар башка альтернативаларды көргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. YouTube аркылуу башка социалдык тармактар жана ошо интернеттин мүмкүнчүлүгү аларга чыгармачылыгында кайсы бир деңгээлде башка бир базис менен келип атышат да. Ошону сиздер сезип жатасыздарбы? Бүгүнкү күндүн бөбөктөрүбүз, балдар кыздардын дымагы, багыты, чыгармачылык чабыты кандай экен? Кандай баа бересиз? Бул жөнүндө мына мисалы Россиянын каналдары да абдан кызуу талкууга алып атышат. Замандын азыр өзгөчөлүгүнө карап атышат да. Эмне себептен ар кандай өзгөрүштөр, кубулуштар пайда болуп калды. Эл эмнеге ошо кызыгып атат деген ар кандай тематикадагы суроолор пайда болуп атат. Анан ошол эле бизде де мына карап көргөндө биз ичине ааламдашуу доору болуп калбады. Өз убагында Альвин Тофлер деген биздин Бишкек шаарынын ардактуу гражданин деп аталган футурист окумуштуу бар да. Ошол айтты эле, аалам акыры өнүгүп отуруп айылга айланып калат, глобалдуу айылга айланып калат деп айтчы. Анан бизге алып ата 90-жылдар жакшы түшүнүксүз боло берчү. Бирок айтчыбыз, ушундай бир ойлор бар деп. Анан мынакей ааламдашуу заманы келип калдыра. Азыр Америкада болуп аткан нерсе, Европада болуп аткан, Россияда болуп аткан нерсе, Афганистанда болуп аткан нерсе бир заматта отурса бизге маалым болуп калат. Ошолордун баскан тургандары, ошолордун кылган мамилелери азыркы жаштарга мисал болуп калдыра. Мурун болсо ата-энесинин көргөнү менен чектелип турса, азыр ааламда болуп аткан нерсе биздин жаштардын кылган аракеттеринен көрүнүп атат да. Анан сиз туура айткандай, азыркы жаштардын дымагы күчтүү болот. Мындай орусча сөз айтканда амбициялуу болуп атат да. Абдан мен ушуга жетем, ушуга жетишим керек, ушуга мен татыктуумун деп. Бул жакшы нерсе болуп атат да. Бирок анын дагы башка тескери жагы болуп атат да. Бизде коомдо күч болуп кетти. Муну карап көрсөм башка коомдордо эле ушундай бар экен, башка мамлекеттерде бар экен. Билесиңер, жана сиздер айтып кеткендей, салттуу, традицион салттуу биз коом болгондуктан эркек баланын орду бир башка, кыз баланыкы бир башка деп тарбия менен алып келбедик керек. Анан ошо негизинен анан ата айтып атканда, улуу айтып атканда сен унчукпай тур деген мындай өзүнүн сыпайылык бир мамиле бар болчу. Эми турмуш болгондон кийин турмуш тиричиликте кээ бир кезде анын терс көрүнүшкө айланып кеткен, жакшы көрүнүшкө кеткен жерлер болгон, бирок негизинен карап көргөндө биз кичине мындай күнөөстүү болуп, башкалардын айтканына макул болуп, өзүнүн оюн айтканга чечкиндүү боло албай жүргөн коом болчубуз. Анан азыркы ата-энелердин баардыгы көбүнчөсү ушундай өзүнүн оюн айта албаган, коркок, мокок болбосун деп, азыр жаштарды көбүнчөсү балдардын баардыгын ээн эркин коюп тарбиялап атышат. Чечкиндүү болсун, оюн айтканды билсин, кааланы жетем дегенди билсин. Ошонун тарбиясы азыр биз көрүп атабыз. Көптөгөн жаштар келип атат, аябай дымагы күчтүү келип атат. Бирок анын баягы медалдын эки тарабы отурган, экинчи жагы болсо, бул болсо азыр жана коучерлер да көбөйүп кетпедиби?
эгерде сага туура багыт мотивация берсе, сен кааласаң миллиардер болуп кетесиң деген азыр бизде катуу тенденция. Бишкекке да бизге келип атат, Кыргызстанга. Ошону эмесең мен миллиардер болуп кетем дегендей болуп кетет. Себеп дегенде бул интернеттин дагы башка тесик жагы бар экен. Мурун эгерде бизде көчөдөн ата энебиз урушуп атып киргизсе, азыр ата эне көчөгө урушуп чыгара албай калды. Эшикке жүргөндө биз балдар менен сүйлөшүп, коом менен сүйлөшүп, өз кантип оюбузду жеткизсек болот, кантип тиги менен сүйлөшсөк болот деген социалдык карым-катнашты түзүү бизде тажрыйба чоңураак болчу. Азыркы балдар үйдө отуруп алып, сырт менен сүйлөшө албайт. Ата энеси ээн эркин болуп калат да, ата энесине ээн эркин сүйлөй алат да, сыртка чыкканда же ошону түзмө-түз эле трансляция кылып туруп, катып айтып алып, биз учурда айтып атабыз, бул жаштар такырды тапам болуп кетти. Уят сыйты эле бетке айтканды көрүп кетти дегенде бир тескириш болуп калат. Анан ошол жерге келет да, балдар сүйлөшө албай, кайра үйлөрүнө кетет, үйлөрүнө отуруп, көбүнчө жанагы диванный баягы саясатчы дегенде үйдө отуруп көп жазат, сыртка чыгып сүйлөшө албайт. Ошол себептен жана коучерлер эмеси муктаждыгы пайда болуп калат. Сен эл менен кантип сүйлөшүң керек, элге оюң кантип жеткизишиң керек, риториканы кандай өздөшүрүк керек деген нерсе көп күчү болуп атат да. Анан мунун ошонун аркасынан балдардын баардын көбүнчөсү ошо мен өзүмдү оюмду бетке айтсам эле болду деп, анын болсо жана биз айтканда адистик жагы, профессионалдык жагы, кесипкөйлүк жагы такыр калып калат. Көп учурда кесипкөйлүк эмес, мен кааласам эле жетем деп, бекемделбей калат да. А бирок ошого жетүүнүн жолдорун билүү көп унутуп калып атат. Ата энелер да ошону байкап атат. Анан бизге келгенде балдардын жана дымагы күчтүү балдар, кыздар келип атат. Кээ бир учурда бизге ошо кыйынчылык туудуруп кеткен эмсе, мен каалаган нерсемди тартам дегенге чейин барып калган моменттер болот да. Анан айтабыз, кечирип кой, сен кой тур, сен түшүнүп атам, могу деңгээлге жетмей атат. Бирок ал деңгээлге жетиш үчүн могу баскычтарды өтүшүң керексиң. Буларды өткөндө сага тиги оңой жеңил жетип дегенде, кээ бир учурда бизде ушундай бир балдардын ортосунда көпкө сүйлөшүүгө туура болуп калат. Ушуну түшүндүрүп берүү кичине кыйын болуп атат. Анткени бул кесипкөйлүктүн кажеттүүлүгүн кээ биресе балдар жакшы түшүнө албай кыйналышат башында. Анан бул баскычтарды өткөндөн кийин кайра айтышат, чын эле ушуну үйрөнгөнүм жакшы болуптур деп. Турмуш тиричиликтен ошондой болуп калып атат да. Көп учурда кесипти жакшы билүү, кесипкөй болуу дегендин маанисин көп жоготуп алдык да. Мен айтсам, мен кыйкырсам эле ошол жетиштүү болот деген бир мындай бир жактуулук күчкө ээ болуп кетип атат. Анан ошол жагынан келип келгенде биздин баягы мунунку улуу муундагы кадрлардын бар болушу, ошол методика менен, ыкма менен жеткизип кесипкөй болгондары бул коомдо мен билем бир 3-4 жылдан кийин 5 жылдан кийин абдан бул актуалдуу маселе болуп калат да. Ошондо кесипкөй адамдардын баары тең абдан өзүнүн ойлогон оюна туура кесипкө жетүүнүн жолдору ачылып калат. Ошол себептен биз айтып атабыз, балдарга да туура түшүнүп атабыз, муну үйрөнүп билип алгыла. Эң башкысы кесипкөй болуш керек. Анан ошондо өзүңөрдүн ичиңдеги дымагыңар бул жактан абдан жакшы туура жол менен ачылып кеткен. Демек сиздин оюңузда кесипкөйлүктү негиз катары, а бирок алардын өздөрүн таанытууда, өздөрүн орусча айтканда самовыраженияда бул техника жардам берет. А бирок өзүн таанытууда мындай чек жок, жана мындай өзүңөрдү тааныштыра аласыңар депчи. Ооба. Айтайын дегеним, улуу Британиянын тарыхына кылчайып карасак, ал жакта биринчи технологиялык революциялар пайда болгон да. Ооба. ДВ жанакы паровой двигательдер. Анан ага чейин ошол эмгекти, ошол жумушту жумушчулар кылчу да. Колдор менен. Кол эмгек болчу. Кол эмгек болчу. Анан кийин механизация пайда болгондон кийин аны механика жасай баштады. Миңдеген адамдар көчөдө калыптыр. Ооба. Көчөдө калып, жумушу жок. Жаңы багыт ачыла элек, дагы толук ишке ашыла элек. Анан алар эмне кылыптыр? Луддит деп койгон экен, луддит деп койгон экен аларда, луддитское движение деп. Алар ошо барып, ошол чакан заводдорду, мекемелерди барып талкалаган экен. Ташбаран калыпчы. болгон. Биздин жумушчуларды алып койду булар, биз эмне кылабыз эми депчи, бирок кийин өз жолуна түшүп кетти. Ошол сыяктуу ушул жаңылыкка болгон биз менен сиздин ушул коркунучубуз канчалык негиздүү, жана канткенде биз ошол жаңы муунду ошол нерседен коргоп алабыз, же алар чындап эле коргоого муктаж эмеспи? Азыр коркунуч бар да бизде, жаңы нерседен коркобуз. Жаңы нерседен коркконубуздун дагы орду бар. Себеп дегенде азыр мамлекеттик деңгээлде да пайда болуп атпайбы? Кээ бир маалыматтарга мындай айтканда чектөө болуп, фильтр коюш керек болуп калды. Себеп дегенде кичинекей жаш баладын өзү жанагындай туура эмес сайттарга кирип кетип, жанагындай туура эмес оюндар менен аралашып кетип, туура эмес маалыматтарды алып, ал жерде маалыматтын берүүнүн өзүнүн технологиясы бар да. Сиздер как раз бул жактан кесипкөйсүңөр, билесиңер. Кандай маалыматты кайсы убакта кандай өзүнүн ирети менен берсе, ал коомду, ал группаны мындай эскалация кылып, катуу мындай агрессивный деңгээлге жеткирип койгон жолдору бар. Анын баары тең билишет.
Анан ошол жагынан фильтрация кылып чектөөлөрдү киргизүү кажет болуп атат. Бирок эми чектөө киргизгенде биз адамбыз да. Аны башка бирөө киргизбейт, биз өзүбүз киргизебиз. Анан биздин эмебиз оюбуз боюнча бир жаңы нерсе кире жатса баарынан чочубуз. Жаштар эмес, даже биз улуу жаштагы биз чочубуз. Анын кереги бар, кажети бар. Мунункудай жерде иштебесе экен жаманбы деп. Анан бул жагынан бул электрондук системалар азыр чектөө киргизүү кыйыныраак болуп баратат барган сайын себебинде информацияга баардык жактан кирип атат. Бул жолду жаап койгон менен башка жол менен баардык информация алынып калып атат. Бир гана туура тарбия берүү, туура түшүндүрүү, маанин максатын түшүндүрүү. Ошондо гана эметет да. Жанагы баягы 16-жылдары жана промышленный революция пайда болгондо жанагы Европада коомдо жанагындай агымдар пайда болбоду бирок. Булар биздин ордубузду ээлеп, биз жумушсуз калдык. Бирок кийин ошол эле коомдогу адамдарды кесипке үйрөттүргөндөн кийин башка жумушка ээ болушту. Мындай орто катмар пайда болгон. Мурун феодалдар менен жөнөкөй ремесленниктер болсо, орто коом пайда болду. Орто коом анан кийин көбөйүп, эч бир өзүнүн титулуна карабай туруп, бир топ чоң байлыктарга жетип калды. Так эле ошондо менеки азыркы заманда болуп атат. Билл Гейтс тарапынан жөнөкөй бир студенттер менеки эң кыйын миллиардердердин бири болуп атат. Себеп дегенде кесипти туура түшүндүрүп алса, өзүнүн ой максатына жетет экен. Ошончолук натыйжалуу материалдык байлыктарга жетет экен деп коет. Бир гана ушу кесипкөйлүк өндүрүш керек. Бир гана ошол гана адамга чектөө болуп саналат. Себептен кесипкөй болуп турса, аны жаман жакшысын билет, өзү тандай алат. Эгер кесипкөйлүктү жоготуп коюп эле жөн эле каалааны танда дегенде көрүп атабыз го. Каалааны танда дегенде кичинекей бала билбей туруп бычакты туура эмес кармап алышы мүмкүн, туура эмес колдоно алышы мүмкүн. Кесипкөйлүк эле утуш керек бул жерден. Жарайт агай, оюңуз түшүнүктүү. Болотбек ага, мен кечегиде Бишкектеги жана Дубовый парк деген жай бар го, ошол жактан Курманжадат апанын эстелигине ылдый түшүп, үй бүлө менен жакындар менен сейилдеп баратынан биринчи жолу көп жолу көргөм мен бала чагымдан бери. Ошол жашыл көкчө үстүндөгү монументтер, эстеликтер. Анан биринчи жолу ойго келди да, бул кайсы жерде ушундай бар эле, мен көп дүйнөнү кыдырбадым, бирок ушул нерсенин болушу өзү бир чоң Бишкектин бир өзгөчөлүк жери да. Жашыл көкчөптүн үстүндө көптөгөн мындай автордук жумуштар. Ал шаарыбыздын көрүктүү жери, өзүнчө бир изюминкасын берет да. Туура. Ошондой ойлонуу, анан ичимен ойлодум да, бүгүнкү күндө ошол Чуйковдон чыгып аткан жаш сүрөтчүлөр, монументалисттер, скульпторлор да чыгат да, туурабы? Ошолорго мындай бир аянтча түзүлсө кандай болот эле? Ошол бир мындай бир парк высоких технологий деген бар го, мисалы, ошондой эле парк творчества, билбейм, парктар деле бар, бирок ошонун ичин толтуруп, ошондой бир демилге менен шаардык пространстволорду, шаардык мейкиндиктерди колдонуп, балдардын эмгектерин айкалыштырсабы, коллаборация кылсабы деген ичимен бир тыз этип кыялданып кеттим да. Ошондой көз карашта кандай дейсиз? Бул биздин коомчулугубуз абдан эле жакшы мындай бул тарапта ой жүгүртүп атат. Себеп дегенде кийинки учурда бирден бир экономикалык баягы биздин пайда алып келе турган бул туризм болуп калбадыбы? Анан чын эле келгенде биз бияка келгенде шаарыбызда эмнени көрсөтүп кызыктыра алабыз? Чет элдер келгенде эле издеп калат го, биз конокторубуз, досторубуз келип калганда эмнени көрсөтөрүңдү билбей каласың. Каяка алып барам деп. Талдактап каласың да, шашкак. Бир кызыктуу нерсе. Себептен үйлөр көрсөң, аларда деле үйлөр бар, даже аларды карап көрсөң, алардын сонун үйлөр бар. Эмнени көрсөтөм деп ошондой эметип калганда, баягы биздин көркөм чыгармачылыкта коомчулугубузда бул жагынан жакшы ойлор бар. Бул ойлор менен биз тиги Кайрат Олжобаев министр, биз маданият министрибиз менен сүйлөшсөк, Кайрат Олжобаевдин да бул жагынан аябай жакшы ойлору бар экен. Бара-бара ушу бул шаардын өтө алыс эмес жеринен бул устаттардын, мындай орусча айтканда, город мастеров деп, устаттардын шаарчасын түзсөкпү деген жакшы демилге чыгып атат да. Кайрат Олжобаев да ошону аябай күйүп эметип атат, ушуну кылсакпы деп. Кай жерде экен ошону ойлонушат, балким бул азыр Манас айылда аткан жерден кылалыбы дегендей ар түрдүү варианттагы ой жүгүртүүлөр бар экен. Ошол жерден келип биздин таланттуу устаттардын, алар шакирттерин ошо элдер көрүп, кантип тартып, кантип жасап аткандарын көргөзсөк, мындай өзүбүзгө барып карап, ошол жерден бири-бирибиз менен көрүп, тигинин жасаганы менен өзүнүн жасаганы ордубузда баягы кесипкөйлөрдүн ортосунда алмашуу болмок, алмашуунун аркасынан өсүп өнүгүп алып. Коомчулук үчүн ал жерге алып барып көрүп, кичинекей балдар кыздарын алып барып көрсө, кол менен жасап жанагындай шумдук нерселер кантип адамдын колунан чыгып атканын көргөндө, бул аябай кызыктуу нерсе, бир шаарчы болмок да, туристтер да келгенге жакшы болмок, биздин өзүбүз ортобуздагы
ар ким азыр болуп калды, өзүнчө устаканаларда иштеп атат, эмне кылып атканы түшүнүксүз, чет элден келип заказ берип алып кетип калат, ал жумуш каяка кеткени белгисиз болуп калат, билбей калып атабыз да. А ошол бир шаарчы болсо, ошол эле жанагы карапа менен иштей турган, ошол эле булгар менен иштей турган, ошол эле текстиль кийиздер менен иштей турган, темир менен иштей турган көп бизде устаттар бар да, жакшы анакай. Ошолор баарын башын бириктирсе, бир өзүнчө бир кызыктуу аянтча пайда болот деген ой бар экен. Биздин арабызда Кайрат Олжобаев аны колдоп атат да, ушул жагынан бир иштесек деп. Бизди бул кубандырат, бизде ал жөнүндө. Ошол эле мынакей Өзбекстанга, Самаркандга барып көрөлү. Кандай жасашкан Бухарада дагы. Ошол эле Чымкентте да жасап алышыптыр ошондой нерсе, кызыктуу. Барып көргөн өзүнчө эле кызык. Биз андайга таланттуубуз абдан. ооба. Көп устаттар бар. Жасаганга бир аянтчаны ойлонуштуруш керек экен. Муну логистикасын карап, бул жагынан Кудай буйрса, эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, келечекте бар го бир жакшы боло турган бир проекттер бар болуш керек экен. Ошол оюңузга толуктап жанакы ошол сиздин колуңуздан чыгып аткан балдар кыздардын эмгектерин айтам да. Ошол алардын эмгектери ошакта эле калып калбай, коомдун бир ажарына, коомдун маңдайына чыкса, ушу менен таанышса деп ойлойм да, септегенде сүрөт тарткан адам же болбосо скульптура, бюст жасаган адам кандай бир деңгээлде кыялданат да, ошол элге тарап кетсе экен, көбүрөөк киши көрсө экен депчи. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдү бүгүн окуу жай кандай бир шарттарды же балким жаңы бир этапка өтүүнүн пландаштырып, ошо балдардын эмгеги канткенде көбүрөөк адамга, көбүрөөк бенефициарга жетет деген суроо да. Эми бул жагынан көргөндө, мынакей өткөн жылы бизде пандемия болуп калып чыга албай калдык, бирок Казакстанда мисалы Темирбек Жургенов атындагы Маданият министрлиги жаштардын ортосунда конкурс өткөздү, сүрөтчүлөр боюнча. Биз бара алган жокпуз, бирок эмгектерибиздин мындай жөнөтүү да кыйын экен. Сүрөттөрүн тартып жөнөтүү керек. Биздин биринчи курстагы окуган кичинекей кызыбыз биринчи орунду алды. 3-4 курста окугандар болсо 2-3 орундарды алышты. Биздин баа сүрөттөр көрүп макташты, абдан жакшы даярдап турсаңар деп өзүм. Ушинтип аянтчалар чыгып экен. Азыр мындай чектөө болбой калыптыр. Бар жакка чыгарсак болот экен да. Өзүнүн ичибизде дагы кичинекей көргөзмөлөрдү өткөрүп атабыз. Ошол жерден дагы колдон келишинче аларды колдоп көргөзөт. Бул пандемия болгондо биздин художниктердин баардыгы көбү башында сүйүнгөн. Эч жакка чыкпады, эми үйдө отуруп алып көп тартсак болот экен. Ушуну аябай эңсеп жүрдүк эле дегендей тамаша сөздөр болгон. Анан көбүнүн баардыгы бир айда иштеди го, бир айда иштеп айтышты, бир айдан кийин уже дымыгып кеттик дейт. Эл менен сүйлөшө албасак, элге көргөзө албасак, тарта албай да калат экенсиң дейт, иштей албай да калат экенсиң дейт. Энергиялар алмашуусу да. Себеп дегенде көрүүчү менен жасап аткан жаратуучунун ортосунда байланыш болмоюнча өнөр да өнүкпөйт экен, кызыктуу. Көп айтып аткан, бизге как раз ушинтип жабылып алып иштегенге шарт болбойт деп. Пандемия жаап салды, көрсө көрүүчүлөр менен мамиле болбоюнча өнөр да өнүкпөйт экен деп өздөрү күлүштү эметипчи. Такырда отуруп калдык, аянда иштегиң да келбей калат экен дейт, ичиңен тарткың да келбей калат экен дейт. Анан бул көрүүчүлөрдүн аянтчасы пайда болуш керек экен да. Азыркы жаңы заман технологиялар өнүгүп калды. Бизге мисалы Кытайдан да келишти. Ушундай информационный платформалар түзүп атабыз. Баардык эмгегиңерди киргизип келет бул жерге. Ошол силер киргизген учурдан баштап силердин автордук укугуңар автоматически бекип калат. Эгерде кимден бирөө көчүрөм десе, же ошон бир кичинекей четин сатып алам десе, силерге түздөн түз акча ошол жака түшөт деп азыр жаңы заман технологиясы келет атат. Ошону чыгара албайт элек, азыр дүйнө жүзүнө ошо кирип атат. Болотбек ага, ошо боюнча эми баягы биз капиталисттик рыноктук эмеге мамилеге өттүк да. Өзүбүз мыйзам чегинде өтүп алганыбыз менен аң сезимибизде дале өдөдөн, өкмөттөн деген эле баягы эски эмелер да. Бирок азыр жаштар башкача моюнга алыш керек. Эми мындай суроо. Мурда мындай фраза бар болчу. Художник должен быть голодным дегенчи. Сүрөтчү ачка болуш керек деген бул философиялык кайсы бир деңгээлде түшүнүк да. А бүгүн ушунча көп мүмкүндүктөр эпкенинде турганда, Ырчы агайыбыз айткандай, ошол нерсени колдонбой коюу керекпи же керек эмеспи? Жаратуучу, жаратман, сүрөтчү ачка болушу керекпи же керек эмеспи? Бул мындай экен да. Татаал материя, бирок. Эми жок, татаал деле эмес. Эгер материалисттик көз караш менен карап турмаса, бул оңой болуп калып атат. А бирок бул чыгармачыл адамдар бул башка категорияда адам экен да. Ооба. Мисалы биздин бул атактуу актерлорубузду, режиссерлорубузду, атактуу сүрөтчүлөрүбүздү, атактуу скульпторубузду карап көрсө, булар акчага көп кызыккан эмес да. Көп учурда жанагынын мамлекеттик наамды деле албай,
кенеде айлык алып алып, көп учурда үй бүлөсүнөн бузулуп, баягы анткени акча алып келбей, кечке эле жанагы өзүнүн чыгармачылыгы менен амгектеп үй бүлөсүнөн ажыраган канча адамдар, инсандарды бардыгын билебиз. Мындай жекече турмуш тиричилиги жакшы калыптанбаган. Бирок ошого карабай туруп эле болбой эле искусство берилген да. Сүрөтүн тартып, ошо сүрөтүн калтырып кеткен аракеттен негедир булар башка категорияда адамдар болот экен. Өзүңөр айтып өткөндөй, их хлебом не корми. Болбой эле ырын жазат, сүрөтүн тартат, оюнун ойнойт, чыгармасын жазат да. Булар башка эме деп өткөн. Булардын ачка болгондугу такыр башка категорияда болот экен. Булар адамдардын өзгөчөлөнүп, адамдардан өзгөчө бир көз караш менен айырмаланып, бул айткан сөзүм бар тең мында жөнөкөйлөштүрүп атам дечи. Бирок бул адамдар буларды 1000 кийинсең дагы, 1000 курсаң, тойдурсаң да, буларга ал эмес башка нерсе аябай муктаж болуп тура берет экен. И бул бир четинен жакшы да, ошол муктаждык кесипкөйлүк жолго өткөндө, жанагындай биз орустар айтканда шедевр пайда боло баштайт экен да. Анан булардын эмеси муктаждыктары баягы Советтер Союзунда эми көп учурда көп мактап атабыз, Совет Союзу жакшы эле деп. Бирок көбүнөн карап көргөндө көп нерселер жетишпейбиз. Жада калса улуу байкелер армияга кетип аткан тети курткаңды, тети ботинкең мага таштап кетчи дечи элек го. Азманакей азыр ботинкенин жаңысын тандап кийип калып, жаңысын да кийбей алдык, ал модасы жок деп. Анан азыр заман өзгөрдү, бирок заман өзгөргөн менен барды эле баягы руханий ачка болгон ал кала берет. Экен да. Ушул бул жагынан карап көргөндө өнөр эч качан өлбөйт экен, эч качан тоюнбайт экен, ал жүрө берет экен. Бир гана кесипкөйлүк туура жол менен киргөндө, анан башка элдер көргөндө өзүбүз көргөн таң калган бир момент болот экен. Ушундай да болот экен, карачы деп. Агай, эми окуу жайыңыздын баягы ишмердүүлүгүнүн дагы бир эмесин ачкым келет, мындай бир дагы бир тарабынчы. Колумда азыр мисалы планшет да, бул эми модель эскирип калды, жана сиз айткандай модасы деле өтүп калды бул планшет. Биз текст жазабыз да ушу менен. Бирок карындаштарым бар, инилерим бар. Ушинтип эле ушуну алып эле чийимилеп, тарткылап, анан коюп баракчаларына анысы да кээде сатылып, жакшы заказдар кабылдамаларды кабыл алып, анан ушинтип иштеп атышат да, могул ошол оокат мененчи. Анан мамлекеттеги бардык шарттарды эске алуу менен өкмөтүбүздүн бул тармакта ушул технологияларды киргизүүдө, чоң айкалыштырып кетүүдө иш-аракеттер болчудайбы агай? Болсо кандай болот? Канчалык мүмкүн болот ошол нерсеничи? Эми муну баары тең эле билет болуш керек. Мамлекеттин капчыгы кичине азыраак болуп атпайбы? Ошол эле жаштарды айтып атабыз, ошол деле жанагы пенсия кураганда адамдардын деле пенсиялары азыраак болуп атат. Анан баягы алыбызга жараса иш кылышыбыз керек да. Анан мамлекеттин мүмкүнчүлүгү чектелип атат. Мурункудай тоталитардык система менен биз баарыбыз бир нерсе байлап алып, анан баары түшкөн акча айлыктын баары тең кичинекей четин берип калган социалдык тармак короткондой заман эмес да. Азыр биз базар экономикасына өттүк деп атпайбызбы? Анан бул жактан карап көргөндө чет элден келгендер деле айтып атышат. Мамлекетиңер кедей болгону менен элиңер байыраак экен, сөп дегенде жаңы үлгүдөгү машинелер, жаңы үлгүдө жакшынакай заманбап кийимдер кийинет экенсиңер. Демек мамлекетиңер кедей болгону менен өзүңөрдүн мүмкүнчүлүгү бар экен деп атат. Эми тилеге тегиз бардык эл деле жок дечи, арасында аябай жакыр жашагандар деле болот атат. Аны кантип жаап жашырабыз? Ал деле бар бизде. Бардык балдар кыздардын жаңы технологияларга жетүүнүн жолдору бирдей эмес. Бирөөнүкү көбүрөөк болот. Эми бирок жетишинче жараша балдар ар кими өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша аракет кылыш керек. Мамлекеттен кайра карап турганда, мамлекеттин мүмкүнчүлүгү бар болуп турса да, бир жөн эле азыркы жаштарга биз деле айтып атабыз, колдон келишинче аракет кылгыла деп. Кээ бир балдарды билебиз, эми ата энеси кыйналса деле жаңы смартфондорду алып берип атпайбы? Алып берип атат. Ошонун аркасынан балдар көп нерсени таанып билип атат. Антагы ошондой эле баягы мамлекетти деле карап отурганда болбойт. Ар кимибиз өз аракетибизди колдон келишибиз керек, себептен да убакыт өтүп кетет. Адамдын калыптануу убакыт өтүп кеткенден кийин, эмгектенип калгандан кийин ал жаңы нерсени үйрөнө албай калат. Анан бул жагынан мамлекетке көп баягы мүмкүнчүлүгү бар кезде мамлекет жардам берет го деп ойлойм. Себептен мамлекеттин өзүнүн функциясы ошол. Анага чейин азыр коомубуз, элибиз аракет кылыш керек. Азыр көбүнчөсү мынакей, балам мен ичпесем да, жебесем да, сен окутуп алышың керек. Бул менин парзым деп атпайбызбы? Бул биздин көргөн элибиздин аябай жакшы мындай эмеси бар да. Ичинде боло турган каалоо ниети бар. Ушул ниет менен эле кетишибиз керек. Бир гана ошо замандын талабына жараша кесипти алыш керек. И ошо туура кесипти үйрөтүшүбүз керек. Бул биздин милдетибиз болуп атат. Мамлекет бул тарабынан мынакей азыр мен билгеним араганда бул билим берүү мыйзамын караштырып атышат.
жылдан жылга өзгөрткөнгө баратабыз, өзгөртүп атабыз колдон келишинче. Эскирип калган нерсени өзгөртүш керек болуп калып атат. Жаңы заманга ылайык кылыш керек болуп атат. Бул жагынан эми кыйын экен. Анткени 1000 адамдын 1000 түрлүү варианттагы ой түшүнүктөргө кайсы жол менен өтүш керек. Бул жагынан өсүп баратабыз. Бизде токтоп калган бир нерсе жок. Өнүгүп атабыз. Бардыгы динамикада. Бардыгы динамикада. Талашып, тартышып атабыз, жаман көрүшүп атабыз. Кээ учурда даже ката туура эмес ойлорду айтып калып атабыз көп учурда. Убакыт өткөндө көрүп атабыз, бирок айтып алган өз убагында туура болот деп эсептейм. Бул диалектика го. Карама каршылыктын аркасынан жакшы нерсе өсүп чыгат. Бизде бул жагынан карап көргөндө Кыргызстанда карама каршылык көп жерде бар. Демек бизге өсүүгө демек прогресске орун бар экен да. Прогресс болуп атат да. Бир гана жаман жерибиз биз эмебиз го. Тез арада биз натыйжасын көргүбүз келет да. Натыйжа акырынан өзгөрөт. Натыйжа болуп атат. Сыртка чыгып, же эски сүрөттөрдү, башка нерселерди эстеп көргөндө биз бир топ эле баскычка жетип алган экенбиз билимге. Бул кубандырат аябай. Аянтка байпактарын чечип скамейкага чыгып атышпайбы эле? Жакшы чечкендик да бул да. Скамейканын үстүн тепселебей деген да. Бул маданиятыбыз кайра эметип келатат. Бир убакта баягы кичине эмете түштү керек, ордубуз таба албай кыйналып кетти керек. Эми бул бир адам өзүнүн эмесин нугун табат экен. Айланып баягы кыргыз макалы жылкы деле айланып эле казыгын табат дегендей өзүнүн ордубузду билет экенбиз. Мына карап көргөндө маданиятыбыз бай. Көп учурда биздин маданиятыбыз жупуну деширек, жок маданиятыбыз карап көрсөк, чын эле башка элдерге караганда биздин маданиятыбыз, сыйыбыз бул ортодо боло турган. Ортодо боло турган ар бирибиздин ордубуз менен боло турган мамилебиз абдан мындай тажрыйбалуу экен да. Көп учурда бизде 90-жылдарды көбүнчө болуп кетти. Чет элдер сонун жашоо, бизде эле баягы начар деп көз артып карачубуз керек. Убакыт өтүп, кайра өзүнүн эмесине ордубузга келип карап көргөндө тамак ашыбыздын сыйыбызды карап көрсөк, аша чаап кеткен деле моменттерибиз көп экен бизге аябайчы. Жеткен аша чаап кетет. Аша чаап кетет экенбиз көп учурда. Агай, рахмат. Ошо мен сизде бүгүн жетекчи катары, агай катары эмес, ошо инсан катары, ошо коомдогу өзүнүн орду айта турчу ою бар адам катары ачыккым келди эле. Ойлойм, бир аз да болсо өз максатыма жеттим. Жана көрүүчүлөргө дагы биздин маек кайсы бир деңгээлде ойлонгонго жана эстетикалык болсо дагы рахат алып келди го деп ойлойм. Рахмат сизге. Рахмат силердин ушунча чакырган. Чуйков атындагы мамлекеттик көркөм сүрөт окуу жайынын жетекчиси Болотбек Жунушев агайыбыз бүгүн мейманда болду. Дагы да күтөбүз сизди. Ал эми бүгүнкү 2 сааттык ошондо билинбей эле өтүп кеткен убактыбыз 2 сааттык кечки кезегибиз дагы өз соңуна келип жетти. Бүгүн биз 2 сааттын ичинде искусство жана чыгармачылык бүгүнкү заман шакырттарына кандай чагылдырмасын, кандай чагылдырат өзүн, кандай рефлексия берет, кандай ойлорго түртөт жана чындап эле искусство бизди кечке эле тарбиялай бериш керекпи же кээде жөн гана жакшы маанай, эстетикалык рахат, ошо менен айткан же болбосо суроо бергенге жана суроого жооп издегенге түрткүсү барбы деген сөздөрдү ортого айттык, ортого салдык. Сөз кеп бизден болду, ойлонуу эми сиздер менен болсун. Кечки көңүлүңүздөр жакшы маанайда, шаттыкта улансын. Кийинки эфирде көрүшүнчө сак саламатта туруңуздар. Сыйым менен мен Эркин Нурбаев. Görüşкенче.